sattı buğa? Kim? Kadastr bu. Yok. Ayıl ökmötpü. Buna biznesmenlerge men satkan jokmун. 1,5 ming kişini bir 10 ele kişi başını aylantat ekensиңер. Заводтун içindeki tetiklerdi büt жок кылдыңар да туурабы? Бүгүн завод жөнүнө турат экен да. Силерге бербей туруп, мисалы, ошо 126 гектарды биз толугу менен бүгүн алып туруп, элге аукционго берип койсок, 126 үй бүлөнүн тагдыры эгер 1 гектардан алса. Эгерде 50 сотудан бере турган болсок, андай 252 кишинин 52 үй бүлөнүн тагдыры ошо жерде ойноп атат. Ошо иштетиш менен адамдар 300 адамды иш менен камсыз кылса болот да. Бардыгы сатылган экен. Айрда азыр ферментациялоо гана завод турат экен. Бул здание калды. Здание гана турат, ичинде цехтин бардыгы жок болуп кеткен. Ичинде оборудованиянын бардыгы жок болгон. 5 сотудан алып үй салып жашап аткандар бүгүн таптакыр башка кишилер болуп атпайбы? Вообще эле тиги өзгөнүн шаарынан келип сатып алгандар болуп атпайбы? Бир дагы жакыр үй бүлө алган жок да кооперативдин мүчөлөрүнөн. Нархы 2.700.000 сом. Кыбыланы карап алып чийип калды азыр. Башканы тимени койгула. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Азыр негизги карай турган маселебиз сиздер менен. Өзгөн райондагы Тамеки илимий өндүрүштүк айыл чарба кооперативинин бүгүнкү күндөгү абалы. Соттон сотко өтүп эле кетип атат, өкүмдөр чыкты, соттун чечимдери чыкты. Ошол жердеги чечилбей келаткан талаш тартыш маселенин үстүндө атайын чогулттук. Ошону карайбыз. Бүгүнкү күндө чарбанын канча гектар жери бар? Bugün günde 126 hektar yer var. 126 hektar. 126 jarım. Arenda. Arendаны айыл өкмөттөн Alırız. аласыз. Biz arenda alırız. Сиздерде 126 гектар. Канча убакка канча сомдон бергенсиңер? Мен сугат жерде 5500дөн бергенбиз. 5500. Эми ашалыны 10.000ден бергенбиз гектарын. 126'nın kançası, şalı kançası? 11 hektar aşağı. 10 hektar elde ama şort çıkıp burada bu başlarda 1 hektar su var nağılıp 11 hektar alır. 11 hektar alır. Sizderdeki negizgi bağıtınlar Tameki ilimi öndürüştük ayıl çarba kooperativi, turabı? Kança hektar Tameki'ler var? Tameki ekmek alırsanız Tameki yok. Sebep? Ama elde ekmek koy da şu 2005 yıllar yuvarlan şu oyuncu ekmek at. Cer ayıl ökmöttükü, turabı? Çarbanın bir dağı hektar jeri yok. Bir dağı sotu jeri yok. Arenda kalıp işleten. Bizim arenda var. Düşündüm, oturunuz. Так. Murunku жетекчиңиздер бул Момунжанов Мойдин Жан, туурабы? Сермаматович. Bunun üstünden 7 жылга эркинен ажыратылды, чечим чыкты, туурабы? 750.000 сом айып пул салынып, кайра ортого кайтарып берсин деген, туурабы? Айыл өкмөттүн эсебине, туурабы? Не себептен? Демет Рогозович, bu 752.000 сом акча келип калган себеби 209 гектар жер иштеткенбиз да биз. Отчетта булар 182,5 гектар кылып көрсөтүп жүргөн. Мен ошото төрага болуп жүргөн мезгилде мен ошо отчеттарга кол коюп жүргөнмүн. 27,5 гектар жерди Момунжановдор өзү бекитип иштеп жүргөн сугат жерди буну айыл өкмөтү эми билген эмес булар. Айыл өкмөтү 7 гектарды ооба иштетип жүргөн. Анан кийин мен иштеп жүрүп будайды жыйнап аткан мезгилде бияк агрономго мен барып айттым. Ар бир будайдын гектарлары бар контур боюнча. Эсептеп чыксам 27 гектар ашты чыгып кала берди. Мен төрөгө болгу чейин мен ревизионный комиссиянын төрөгасы эдим эле. Бирок ошондо угуп жүрөт элем мен. Ашчы жер бар. Бирок каерде элегин билбейт элем. Анан төрөгө болгондон кийин мен баардык участкаларды оруп бүткөндөн кийин 27,5 гектар ашчы чыгып калгандан кийин мен агрономго айттым.
ve 27,5 gektar açtı жүрет dedim. Desem koysanızçı dep kalıp yok. Öyle dedim. Oşonda eken dedim. Desem men bilip eteken dedi. Al mezgilde murda başka bir agronnom işlep жүрген. Anan keyin kuzga borgandan keyin kuzga sevuvdi boshlab bütgenden keyin men bu dokazat qildim. Kontur boyunca kartam bilan. Mana dedim. 27,5 gektar uni açtı жүрет dedim. Kim işletip жүрет bunu dedik. Kim işletip жүрет, kim egen egip жүрет. Dep anan keyin biz dokazat qilgandan keyin bular 27,5 gektar жерді bekitip adamlarga berip 8.800 so'mdan berishtirib, akçasını kooperativ kassasını tushirmasdan o'zlari ishlatib yurishgan. Anan keyin meni dekabr, yanvar oyiga men oxirini 7 oy qoldim. Meni bir militsioner sen ishlamaysan deb meni quvib solgandan keyin shu ish qolib qoldi. Anan keyin men sotda dokazat qilib berdim. Sotda dokazat qildim ben 27,5 gektar akçı yer ishlatib yurgan. Sebebi biz işletken yeri 209 gektar, a faktiski atçotda 182,5 gektar жүрет. Onun akçası kanı 27,5 gektar yer bu mamlakettin fondun yeri. Bir yerden düşken akça mamlakettin büdjetine var düşüş gerek. Yer olmasa aile hükümetine var düşüş gerek. Degen men dokazat qilib bergandan keyin alar 752.000 eseptep koydu. Men aytdim, sotda men aytdim. Mata sudya dedim, bu dedim 752 emas. 1.452.000 болады. Desem sot aşı 752.000 de aşı Mo'minjon desebilen kapalarga qaytarib to'g'ib qo'y so'zini deb to'xtam chiqarib qo'ydi. Hozirgi kunga chayin shu 752.000 de Mo'minjon to'g'ili. Sotning nimasi chiqargan hukmi kuchine kirgan. Mo'minjon Shermanovich qarata жарым жартылай жазаларды берүүнө жарымжартылай кошуу менен бирөөтөгү 7 жылга эркиндигинен ажыратылсын. Mo'minjonов Mo'minjon Shermanovich карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 82-беренесин колдонуу менен 3 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөлдү колдонулуп жаза өтөөдөн бошотулсун деп пробацияга кеткен экен да. Бул условно шарттуу түрдө соттолуптур да. Өкүм күчүнө киргенден тартып 22:00 эртең мененки саат 6:00 чейин убактылуу жашаган жеринде болууга, пробация орган тарабынан регистрация дайым турууга, эч кандай саясий иштерге аралашпоого, жан кылмышта жоруктарды жазабаса сот жазылган мөөнөт өткөрүлгөн деп эсептелсин деп киргизилген экен. Mo'minjonов директор болуп меңерде чарбада иштеп турганда сиз азыркы директор Сабыржан заң болдуңуз беле? Жок, бригадир эдим мен. Бригадир болуп иштедиңиз. Андан кийин сизди неме кылып атат. Дайындап атат, О Сабыржан деген чогулушта мен чайлам. Силердин жыйналышыңардын протоколу дагы жокко чыгып атат, соттун чечими. Азырдан сотта чогулду. Экөөндө тең жокко чыкты протоколуңар деп атат. Чечим чыкты. Азыр Верховныйда карап отурат. Чечим чыкты, чечим кылат. Экөөнүкү. Бирок райондагы областтагы чечимдерди жокко чыгарып атат. Отура бериңиз. Таштак МТФ менен Балкананын жерлериндеги сарайлар сатышкан. Сиз ошол убакта бригадир болдуңуз. Эмне деп саткан сарай болчу? Улардын Елдерді арызларынан берген. Сіздің дағы атыңыз жүреді, фамилияңыз жүреді. Менің қожмаза болмайды. Таштак МТФ-да Балкананын жерлери, сарайлары сатылган деп. Азыр Мо'minjoновдун аракетинин бүт бардыгын ушул киши жаап, жашырып келатат. Ким саткан Таштак МТФ-да Балкана жерлерди, сарайларды, кимдин улагында сатылган, эмне себептен сатылган? Сарайларды özü eski saraylar boyunca 60 yer men bilişimde men Allah'tan çok mu nege? Men şöyle brigaderim. Şöyle Ülüşte brigader oldum, Keyfon'da brigader oldum. 2003 yılda yerlerde özünün arzı bilen müçeler var. Müçeler aldım beni bilişimçe. Biz özümüz bir mahalleden bir ailemiz vardı şöyle. Arzı bilen şimdi bilişimçe kolda 2 tanesisi var. Akçasını tökken özlerin arzından beriyor. Müçeler var, şu birinci brigada, ikinci brigadan müçeler algan. Şu özünün arzından alışkan ular. Catpat adam leşken yer yok öyle. Her müçeler özünü eski saraylar, tamak saraylar bolcu.
avariyni bari shu 60-yilda qurilgan saraylar bo'ldi. Men bilishim shu, Mo'minjonov shu Mo'minjonovga ошонун негизинде өкүм чыгып атат да. Ошол жерлерди саткандыгы боюнча. Aşağı bir iki de arşivine var ya şimdi hüküm çıkarıp. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 379 бөлүмү менен 5 жылга эркинен ажыратылсын. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 379 бөлүмү менен 5 жылга эркинен ажыратылсын. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 379 бөлүмү менен 5 жылга эркинен ажыратылсын деп атат. Чечим. Ошонун аркасы менен жана сатылган мүлктөрдүн бүт бардыгы туура эмес сатылган деген эмени коюп атат. Ар бир мүчөгө сатканда жанагы уруксаты менен кол коюп анан сатылган атат. Канча сомдон бөлүп бердиңер ошо сатылган мүлктүн акчасын? Кимдерге саткансың? Endi men bilishimcha ular müçörlerdi şartıya qarab, oilasiga qarab, o'sha shart chata 2-3 oyda bir sığma qollarga arziman chiqargan. Komisyonni onga berish kerak, monga berish kerak deb belgilagan. Alar arzman qayrilgan, komisyonni bergan. Deydi, акча түшкөн акча сатылды. Kimge satılını kim anıqtadı? Büröөгө satılını kim anıqtadı? Ошол кишиге сатылсын канчасы бар? Кайсы комиссия? Акча каякта? Акча кассага түшкөн. Кантип акчаңар кассага түшкөн? Эгер акчаңар кассага түшсө, ошол жерде бардык комиссиянын колу турса, анда эмнеге сот өкүм чыгарып 7 жылга эркинен ажыратып 750 миңди кайра төкөт? Bir mana болгондо bu 3-4 aylıgını bu benim bilişimce töralmay kalgan. 100 bin, 150 bin törab, 20 bin, 30 bin, 50 binden akşam kalmadı deyip arzlangan, nimaga. Jardam qilindi. Keyin bu adam jardam qilgan benim bilishimcha. Keyin shu 6-7 10 odamga jardam qilgandan keyin qisqasi darishena mana buzib bo'lgan, ashi bo'yicha sotlandi men bilishimcha. Bir dagы кагазыңар жок, келишим жок, комиссиянын чечими жок эле сатып атпайсыңар бардыгы. Мен мынада турат да. Эмнени башты ортуп атасыңар? Комиссиянын чечими бар. Мына жерде 8 паракта жазылып турат. Бүт бардыгыңардын түшүнүгүңөр кандай болгон, эмне болгон, мойнума алдым мен деп малдагы мойдун жаныңар жазып атат. Мен мойнума алдым, ошондо туура эмес кылдым. Эми ошол мындай да. Силерде мындай ой бар экен да. Бул илимий тамеки өндүрүүчү чарба. Анан чарбанын өзүнүн мүчөлөрү бар. Анан ошол мүчөлөрү эле өзүбүз билгендей жашай беребиз, өзүбүз билгендей сатабыз, каалагандай кылабыз дейт экенсиң. Айнанайындар. Мен бир нерсени силерге түшүндүрүп айтып берем. Чарбаңардын бир соту жери жок. Чарбаңардын жери толугу менен айыл өкмөттүн жери. Айыл өкмөттүн жери бул толугу менен мамлекеттин жери. Туурабы кадасыз? Толугу менен. Биз мамлекет жок, ушул чарба Ай чарба министрлиги ошону каттап чарба кылып аткандан кийин ошол чарба жөнүнө жок болуп калбасын, ортодо ушунча мүлк жөнүнө жок болуп кетпесин, элдин тагдыры, ошол чарбанын мүчөлөрүнүн тагдыры деп силерге ижарага берип атабыз. Силерге бербей туруп, мисалы, ошол 126 гектарды биз толугу менен бүгүн алып туруп, элге аукционго берип койсок, 126 үй бүлөнүн тагдыры эгер 1 гектардан алса, эгерде 50 сотудан бере турган болсок, анда 252 кишинин 52 үй бүлөнүн тагдыры ошол жерде ойноп атат. Биз жок, мамлекет жардам берсин деп чарбага айыл өкмөткө ошол арендага бергиле, мейли ушул чарба карасын деп туруп берип атса, силер жанагы турган мүлкүңөрдөн башка эчтекеңер жок. Ито ал мүлктүн жарымын сатып берип атасыңар. Малканаңарды, сарайларыңарды бардыгын сатып таштап атасыңар. Бүгүн келип анан кооператив биз өзүбүз эле чечебиз, кимди шайлайбыз, кимди коебуз дейт экенсиңер. Шайлай бергиле, эгерде силерге ошондой мамлекеттин ызыкчылыгынын кереги жок болсо. Кооператив асмандан түшкөн кооператив эмес, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде түзүлгөн кооператив. Ошол кооператив түзүлгөндөн кийин Кыргыз Республикасы мыйзамдарынын негизинде иш алып барат. Мыйзамдын негизинде мыйзамсыз аракет кылсаңар жазага тартыласыңар, мондай болуп чечимдер чыгат, туурабы? Асмандан түшүп эле анан кооперативдин мүзөлү өздөрү эле чечебиз, анан жетекчини биз шайлайбыз, каалагандай кылабыз, район эчтеке кыла албайт, айыл өкмөт эчтеке кыла албайт, область эчтеке кыла албайт деген. Кыла албайт дейт экенсиңер. Мына сөзүңөргө чейин жетип атат. Эгерде андай деген оюңар болсо, биз жериңердин бүт бардыгын алып туруп, айыл өкмөттүн менчигине өткөрөбүз. Ал мамлекеттин менчигиндеги турган жер. Тиги чарбаңардын мүлкүн анда бөлүп алып сатып алгыла. Кирпиштеп бузуп кетесиңерби? Килограммдап бузуп аласыңарбы, тиги цифрларын кандай кыласыңар? Силердин проблемаңар. Ошону бир чарбанын ичинде канча бир 1,5 миң кишиби бүгүнкү күндө мүчөлөрү бар. 1,5 миң кишини бир 10 эле киши башын айлантат экенсиңер.
1,5 мың кишиңердин тетиякта калганы карапайым эле эл эч нерсе менен башы ооруп алган, өзүнүн оокатын кылып, мээнетин кылып жүрүп атат. Бир 10 эле кишиңер бар экен, бузук ичинде отуруп алып, мээсин айлантып, кокуй андай эмес, мындай эмес, андай деп, мындайынан буруп, анан саясат жүргүзөт экенсиңер. Мамлекеттин айрда тиешеси жок, биз кооперативбиз, өзүбүз чечебиз. Эч нерсени өзүңөр чечпейсиңер. Ошону кооперативдин мүчөлөрүнө баарына эскертип айтыш керек. Мамлекеттин ичиндеги силер чарбасыңар. Эгер мамлекеттин мыйзамын бузуп, алдагында иш аракет кыла турган болсоңор, мынантип эркиңерден ажыратыласыңар. Акчаны кайра төлөө боюнча чечимдер чыгат деген маселе туруш керек да бир. Ар ким өзүнчө оюн кылганды токтотуш керек мындан кийин. Ал жерде отуруп алып деген мамлекеттин жеринде отуруп алып, анан жок андай эмес, мындай деп, биз андай кылабыз, мындай кылабыз. Чарбаны жетекчисин өзүбүз шайлайбыз, анан антип коебуз, минтип коебуз деп бир 400 кишини жыйнап алып эле анан өзүңөрчө оюн кыла берет экенсиңер. Мунуңар тияка, мунуңар бияка деп. Мен жетекчи, сен жетекчи. Мына протоколуңардын бардыгы жокко чыгып атат. Мына. Сабыржан шайланган протоколдун бардыгы жокко чыксын деп атат мынакей. 2 соттон чечим чыгарып берет. А бүгүнкү күндө силер жетекчи болуп отурасыңар ал жерде. Эгер соттун чечимин аткарбасаңар, анда аткартабыз биз аны. Соттун чечими чыккандан кийин соттун чечими бул акыркы чечим. Бул эч кандай кыйшайсыз аткарылууга жатыш керек. Мыйзам ошондой. Эгер мыйзамды сыйлабайбыз, мыйзамдан чыкарабыз десеңер, ачыгын айткыла. Эгер сыйлабайбыз десеңер, сыйлатабыз. Тартипке көнбөйбүз десеңер, көндүрөбүз. Кудай сактасын, бүгүн мамлекет бар, мыйзам бар. Мамлекет башчылары отурат, ошо мыйзамды көзөмөл кылып карап отурган жогорку кеңеш отурат. Мыйзамды кабыл алып кайра аткармасын көзөмөл кылып тургандар. А мынагу тамеки ферментациялоочу силердеги баягы чарбанын ичиндеги завод болду. Заводдун тегерегинде канча гектар жер болгон? Тамеки ферментациялоо заводу. Анын билип, ферментация сарай турат өзү. Линиялар берилген. Бияк төрагалыгында 13-жылда тартат. Канча объект болгон тегеменин ичинде? Ошо тамеки ферментациялоо заводдун тегерегинде канча объект болгон? Мен аны билбейм гектар. Жок, канча объект болгон ичинде? Тегерегинде. Эndi сарайлар бар edi. Мен ошону мен толуктап коеюн. 100% билем мен ал жер боюнча. Ал жерде ферментация цех бир эле сарай. Эрден чыккан тамекини, пишкен тамекини. Акбошекил башка сарайда камайт да. Ал жер сарай башка. Эки эле чоң сарай болгон ал жерде. Тамеки ферментация заводу bir жылда 600 тонна тамекини биз ферментация кылат элек. 600 тонна. Бул кичине цифра эмес да. Ошону тамеки кылбай калгандан кийин полный оборудование болгон. Карадан тартып адам хавас кылдыган цех болгон да. Азыр ошону карадан тартып бар жогуну раскулаченный кылып жок кылышып салды. Бирок иштей турган цех эле. Кооперативге прибыль келтирген цех болчу. Азыр жок. Бирок азыр энди бирөөгө арендеге берип коюптур мен. Азыр уну кайтарып тур. Цехти иштесе болот. Ошо цех иштеш менен адамдар 300 адамды иш менен камсыз кылса болот да. Тегерегинде канча жер болгон? Жер адис. Ошол тамеки ферментациялоо заводдун тегерегинде канча жер, эмне объекттер болгон? Котельный, башкалар болгондо атат. Складдар болгондо. Каякта алар бүгүнкү күндө? Негизинен ол жерлер көп азыр менчик болуп кеткен сарай немене. Ким Ахматжан деген ким мамилерде? Ахматжан мен. Сиздин убагыңызда сатылган деп атат. Ошол жанагы котельный сарайлардын бүт бардыгы сиздин төрага отуруп турган убагыңыздарда ошол тамеки ферментациялоонун тегерегинин бардыгы жерлеринин баары сатылган. Котельный неме менен кошо ферментация цех менен турат. Котельный аркасында да. Котельныйды мен кече силер келип кеткенден баштап, могул окуя башталгандан баштап мен бардыгын сүрүштүрүп сурап атам. Бардыгы сатылган экен. Айрда азыр ферментациялоо гана завод турат экен. Бул здание бар. Здание гана турат, ичинде цехтин бардыгы жок болуп кеткен. Ичинде оборудованиянын бардыгы жок болгон. Кадастр кимдерге катталган? Ошо тамеки ферментациялоо заводдун тегерегиндеги жерлер. 5 сотудан менин укканыма караганда миллион сомдорго сатылган экен. 5 сотудан участок миллион сом. Кимдерге саткансыздар? миллиондон жуарда азыр маселе. Кимдерге катталган? Силерде катталган. Каштаттан 54 адам бизден катталган экен мурда.
Таштакта жанагы МТФнын жанында мал сарайы башкалар. Алда майдаланып сатылып кеткен 5 сотудан участок. Тамакка кылып берип жиберген. 4 сотудан бул. 400 квадрат метрден 600 квадрат метрге чейин разделение болгон да, жалпы болса. Кеп планы бар экен. Ген планын көрсөңүз, ген план. Мен негизинде эме ген план түзүлгөн. Ген план дейм, кенет Травма түзүлгөн 2016-жылы. Сатылгандан кийин түзгөнсүңөр же сатылардын алдындабы? Разделение болуп бөлүнгөндөн кийин. Разделение бөлүнгөндөн кийин ошо сотингара ген план түзүшкөн да. Бая сатылып уже бөлүнгөндөн кийин анан силерге кайрылып силер ген план түзгөнсүңөр. Эмеге жараша? Сатылган участоктун көлөмүнө ошо немеси оштон түзүшкөн. Рұқсат боюнча 30 болуш керек. Кенеп түзгөн, оштон түзүлгөн. Бүгүн мана отурчу терпеле. книп түзүп анан бекитип бергенби муну эме? Ооба. Бүгүн мына калдырыш, айланып жатат, ферментация. Жалпы канча гектар жер кеткен? 2 гектар 45 Главный архитектор Узгенского района Абдыкаримов дейби? Ошол убакта болгон, э? Ооба, 2016. Города Узген Нишенбаев болгон, э? Ооба. Ушулар ушул эмеде бекитиптир да, Ana şu согласованно дейт, булар менен. ошол жерде Тамек сарайдын Генеральный план для ИЖС на территории кооператива Тамек участка Пайзават айлокруга Дөмбулак Узгенского района дейт. Азыр муну эле жер склад турат. Ушул жерде калды, ушул жерде. Значит, котельный жана тегерегинин бүт барды кеткен экен мына. Туурабы? Айтылгандай эле чындыгы ошондой болот. Трансформация жок. Мынерлерде столовой, контор ошондой болгон. Мынаулар тиешеси жок. Трансформация болгон эмес жер. Азыр эми 291 менен ушулар дагы мыйзамдаштырууга кирет. Азыр буларды киргизген эмес. Булар Кирген эмес. Булар трансформация жок эле кантип эмнеде жашап атат? Багытын өзгөртпөй эле ошол сарайдын баягы прилагающий территориясы боюнча ошо сарайдын жеринде эле жүрөт. Сарайдын жеринде эле жүрөт категорияда. Архитектура кантип анан буга уруксат берген? Трансформациядан өтпөгөн жерге Бул сайтынан разделение кылып бөлгөндөн кийин анан булар ген планды түздүрүп туруп неме кылган ошол боюнча багыты. Горсак кантип берилген? Эгер трансформациядан өтпөсө, багыт өзгөрүлбөсө категория. Жалпы эле ошол мисалы үчүн Ошо кысатканына разделение бөлгөн да мында. сарайдын жери деп туруп азыр ар Жок, сарайдын жери болгондо мен түшүнүп атам. Муну эгерде имущество кылып бөлө турган болсо, чарбанын мүчөлөрүнө бөлүш керек эле, туурабы? Жанагы сиз айткандай комиссиондо карап жарды, жардамга муктаж, аягылуу катмар деген кылып, комиссия чечим кабыл алып, тиги кооператив мүчөлөрүнүн протоколун түзүп, жыйын кылып туруп, ушуларга бөлүп берилсин 5 сотуктан берилиш керек. Бирок бул жерде бир да кооперативдин мүчөсү жок. Мен участок алгандардын бүт госактыларын алдырдым да. Бирөөндө да кооперативдин мүчөсү жок. Бул жалаң сатылган акча. Алды 1 миллиондон сатып алганбыз. 1 миллион сомдон сатып алганбыз. Кантип анда буга госакчасы? Мыйзамдуу негизи ушул белгилеген. Мыйзамсыз туурабы? Ошол мезгилде акимдин полномочиясы бар эле. Ошо аким деле мына Куро сарайдын ордун трансформация кылса болот. Район менен эле Район менен чечип койсо болот. Айыл өкмөтүндө кол жок. Жок, айыл өкмөттү бул жерге эч нерсесин катыштырбаптыр да. Булар өздөрүнчө эле 3-4 биригип алып айлантып берген. Ооба, райондун комиссиясына багы кошуп эле кылып койсо болот эле маалда. Кылынбай калган да. Значит, акча акимге тиги айыл өкмөткө берилген эмес экен да. Туурабы? Бөлүнгөн акча бөлүнгөн эмес да. Акчаны колго алгандар анан мынойду жазып берип атат, архитектор коюп берип атат. Башкасы колун коюп берип атат. Тиги кадастр госактыны берип атат, туурабы? Негиз жок эле да, бергенге негиз жок. Канакей баштапкы документтерин трансформация болбогон жер болсо деп сураш керек эле да, мыйзам боюнча. Анан кийин госактыга беребиз, туурабы? Азыр бир дыйкан эгер бир мындай карапайым адам кайрыла турган болсо ушуну жазайбыз деп, мага участок, ушул участогумду алып атам, госак бериңиз десе, сиз айыл өкмөттөн баштап, жер айсынан баштап ар биринен сурайсыз, туурабы? Кайсы документ бар, өткөнбү, өткөн эмеспи, апызы барбы тиги архитектурадан. Анан кийин барып анан акырында сиздер анан кол коюп госактыны колуна бересиздер. Ушул мыйзамдуу деп туурабы? Анан ошондон кийин ал апызынын негизинде курулуш ишин баштайт. Кандай объект? Булар бүгүнкү күндө үйлөрдү салып алып жашап атат. Госактын тура жайы эмес, эми отурат, сарай болуп турат. Сарай болуп турат. Сарай болуп турат. Сарайдын жери. Айыл чарба багытындагы жерди өтө көрөсүң. Айыл чарба багытындагы жер. Эми азыр бизге кайрылып атат эми. Таким план деп чамыз айтабыз.
Tasаррuf боюнча мен Биздики эми булар азыр мыйзамдаштырып бергиле деп атат туурабы? Жанагынын негизинде. 291ге коюп 290. ушуну жазап бергиле кошкула деп атат. Азыр элдин кайрысыбыз. Туурабы? Себеби паспорт ала албай атабыз, үйүбүздө учетко кое Учетко кое албай атабыз. Бул боюнча мурунку директорго кайрылган, мен ошону иш кагаздан колуна бүтүрүп айлык бердилер. Болбойт, мындай кыйналып атат мүмкүн. Ошо боюнча результат жок калды. Бул жана Мойдунжан дегенби мурдагы директор. Тиги чарбанын директору туурабы, кооперативдин директору. Жана тамеки ферментациялоо заводунун тегерегинде сатылган жердики категориясы өзгөргөнбү? Жана катерный норду бүгүнкү күндө 5 сотудан бөлүнүп, аларда участок кылып алуу. Участок кылып өлүнүп кеткен, сол каш ферментациялар калды. Жок, мен түшүндүм. Мына сарай калды. 45 менен сарайдын эмес орду. 45 сот. 20 сот. Жок. 30 канча сот уям? 20 сот дейбиз. 20 сот. 20 эмес бул жерде. Документалда 45 соту деп жүрөт. Мен. Жок, бизде документте 20 сот дейді, өзі 20 сот қалды. Мына жерден дагы жер. Мына жерден дагы жерилген да, заводтун. Катени хамасы сатылып кетти. Мунун тегереги бүт катенилер сатылган. Туурабы? Ахматжанов сиз да ошондо туурабы? Ушу төрага болуп турганда сатылды. Бүгүнкү күндө булар дагы 5 сотудан участок кылып бөлүп алып, үйлөрүн салып алып жашап. Категория кайсы жерде муну? Сарай боюнча. Ошондой эле сарай боюнча. Эч кандай өзгөртүү кеткен эмес. Эмне негизинде бергенсиздер муну? Мен төрага болгон мезгилде булар ар жазылган. Мына жерлер сарайлар, мынга тиешеси жок жерлер. Сарай болгон. Анан мен действительно мына айыл өкмөтү ал жерге мен кеткенден кейін айыл өкмөтү токтомчуга бериптир ошол. Эмне? 1 гектар 80 сотук жерге жеке турак үй салыш үчүн уруксат берилсин. Эки миң 16 жылы айыл өкмөттүн немеси менен, райондун немеси менен тиги чыгып калат деген атмена болду элек беле. 2016 жылы өкмөттүн токтому менен келе турган болгон. Кантип айыл өкмөт мондай токтом чыгарып, ошол жерди категориядан категорияга которуп коет. Эмне негизи? Сиз берип атпайсызбы? Мен берген. Жерди сиз бердиңиз. Таркатып салдыңыз, уже саттыңыз. Саткандан кийин анан сиз кеткенден кийин булар айыл өкмөткө кайрылып атат. Эл азыркыдай да. Айланан айыл өкмөт биз документ жаза албай атабыз, эч нерсе кыла албай атабыз. Бизге убагында Ахматжанов берди эле ушуну. Сатты эле деп. Анан булар келсе кайсы документти жазайт? Жазай албайт да. Анан бул алаттагы Султановго дагы, значит, бирөө эме берди. Эмне негизинде токтолуш? Алар келишти, ушу биз рабочийлерге бөлүп берди депчи. Тура жайга деп, анан кийин экинчиден кийин мен эме чыгаттым, районго барып туруп, анан кийин трансформация кыл деп, мен токтом чыгарып бердим буларга. Трансформация. Булар дальше кеткен жок да, булар ошо райондун өкмөттөрү калып калган. Жана байланыш берилген жерин жайгашкан 1.80 жерен турак жай салып ажыратып берилсин. Өзгөн Мамгаттоо башкармалыгына калыптуу конуш негизинде каттоодон өткөрүү жагы деп сунуш берип атат. Ажыратылган жер айнтына жер учакты башкы план даярдоо өзгөн артылган башкармасына сунуш берилсин деп атасыздар. Бул 2000 канчанчы жыл дайындалды? 2000 өчүрүпсүңөр да жылды. 2016 жыл. 13.06. 13.06'da 17.03'te кат берип атасыңар 2006 жылы. Силер анда архитектура мунун негизинде даярдаган экенсиңер, туурабы? Мун ген планда. Ооба, ген планда ошо. Силерден суралган экен. Киниктен даярдап алышат, киниктен даярдап баргандан кийин аны биздин начальник текшерип, согласование алган да. Силерден суралган экен, эмеден башкармалык ажыратылган жер айнтына жер участок башкы планын даярдоо Өзгөн райондук архитектура жана курулуш башкармасына сунуш кылынсын деп атат. Райондан суралып атпырбы? Райондан суралбайт. Башка өкмөт менен бүтүп болгон экен да. Өкмөт архитектурадан сураган, кадастрдан сураган, ушуну мыйзамдаштыруу жер бермесин, карасын деп туруп, архитектура мунун чыгарып атат. Бул дальше кетиш үчүн айлык райондан сураш керек болот. Бирде протокол 2013 жыл Таймеки кооперативинин башкармалыгынын болуп өткөн чогулушу 2013 жылдын протоколу дейт. Момунжанов башкармалыктын мүчөсү чыгып эле өзү
айтып атат, жардам берүү керек дейт, күйөө баласы каза болду дейт, Тамеки сарайдын жерлерин кезек акыйкаттык сарай кооперативинин мүчөлөрүнүн менчиги деп эсептелет. Ошондуктан Улуу Ата мекенин согушка катышкандарга жардам берилди дейт. Бирок эмне жардамдар берилди? Кайсы эменин негизинде? Кана ошо жардам берилген адамдын колу кайда, канча жардам берилди, канча акча ошол жерден тиги карыптарга, муктаждарга, жанагы социалдык жардамга муктаж үй-бүлөлөргө берилди. Кайсы чарбанын мүчөсүнө? Бир жерден жер көрсөтүп берилечи, ушу чарбанын мүчөсү ушундай жаман жашайт эле, социалдык жардамга муктаж эле. Ата мекендик согуштун мүчөсү эле, демек тиги катышуучусу эле. Анан ошого биз мына жерден 5 соту жер ажыратып бердик деп бир участок көрсөтүп бергилечи, Момунжанов менен Сабырзада. Момунжан менен. Мен ишенейин ошол жерде сиз бөлүп берсеңер, мына протоколду lekin акчасынан кыскартып жардам кылган. Кимге? Элдер бар, чогултtu. Жок, эл чогулткан элдин эмне кереги бар? Мен кайда, кагаз кайда? Мен билишимче, мен бир адамдан мүчөлөр. Кыйнандым, мындай дегенлерге ашы акчадан жардам кылган, аризасы менен кыскартып берген жер тумасынки. 50 миң, 60 миңден кылып кыскартып. Америка айыл чарба кооперативинин башкарган төрагасы Ахматжанов деген ким? Сиз кол коюп атасыз. Токтом кылып правлениянын нумасы. Протоколго кол коюп атасыз. Катчысы Шарипова деп. Ошол эле Момунжанов Мойдунжан бүгүнкү күндө 7 жылга чейин эркинен ажыратылган киши Жармыста турат мына. Кооперативдин башкармалыгынын мүчөлөрү деп. Ойлорда турат. Уважаемый турат, түшүндүм. Эмне негизинде кол коюп турасыңар? Протокол менен, мына жерде протокол кылып атсаңар. Кол коюп атпайсыңар, мына сиздики да турат. Анан кийин Мария Нургазович башкармалыктын nimasi протоколун жалпы чогулуш бекитет. Mana 2014-yıl men жок мезгилде мен кеткенден кийин булар токтомду неге бекитип бердиңиz мени? Мен бекиткеним жок муну менен. Буну 14-жылда мен иштеген эмесмин. Бул 3-жылды кантип бекитип атасыз? Бу просто неманики правлениянын токтому. Не, правлениянын токтомунда сиз бекитип берип атпайсызбы? Согуштун катышуучуларына, жардамга муктаждардын баарына бөлүнүп берилди деп. Кана бөлүнүп берилген? Бир чарбаңардын эмесин көрсөткүлөчү, мүчөсү алган жери барбы мына жер? Жок да турабы? 5 сотудан алып үй салып жашап аткандар бүгүн таптакыр башка кишилер болуп атпайбы? Вообще эле тиги өзгөнүн шаарынан келип сатып алгандар болуп атпайбы? Бир да чарбанын мүчөсү жок да Алышбекте. Мына жер маселесинде мына ири кайтыш болгон акчалай турду жардам берген. Да жерди акчасын нимасын кыскартуу жөнүндө эмес ал жер. Чогулушта сөзгө чыккандар Булажанов башкармалыктын мүчөсү Якупжанов чогулушта сөзгө чыккандар деп келип бир добуштан макул деп туруп токтом кылат. Каршы калыш жок. Атажанов Ашыров мүчөлөр текшерүү комиссиясын кылып Атажанов шайлансын. Кооператив мүчөлүгүн Якупжановго сунуш кыламын. Юнусов мен да кооператив мүчөлүгүнө Момунжанов жанагы эме да Момунжанов. Мойдунжан, кооператив мүчөлүгүнө Якупжанов Момунжан так добушка коем, макул токтом кылат. Жалпы чогулуштун жыйналышынын төрагасы Момунжанов болуп атпайбы кайра? Кооператив мүчөсү болуп Якупжанов, Момунжанов шайлансын. Кооперативдин кеңешинин мүчөсү болуп. Тамеки кооператив базасында турган сарай жер имараттарын алам деп кооператив мүчөлөр арыз абдан көп. Жалпы чогулуш катышкандардын баары сарай жер мүлк алам деп жатасыздар. Эгерде мен өзүм комиссиясы сатсам, эртең жол берем. Ошондуктан кооператив мүчөлөрүн билген кооперативдин активдердин ишчилерин жалпы чогулуш макулчулугу менен комиссия түзүлсүн. Ошол комиссия арыздашкан кооператив мүчөлөрүнүн арызын карап текшерип акт жазып берсин, кимге сатылат деп башка органдарга кат жазат. Ошол комиссиянын акты менен макулчулукту мен берем. Эми жалпы чогулуштун катышуучулары комиссиянын курамы өзүңүздөр айткыла деп туруп 11 адам Булажанов бул жерде да жүрүп атасыз. Момунжанов ким эле муну аты? Момунжанов. Мойдунжан өзү жүрүп атат 8-болуп. Комиссиянын составы 11 кооператив мүчөлөрүнөн болду. Жалпы чогулуш катышуучулардын жыйын добушка коемун, каршы калыш жок. Добуш койгондун баардыгы макул токтом кылат. 7-маселе боюнча Тамеки ИОАЧ кооперативинин жалпы чогулуштун катышуучулары сатуу комиссиясында жогорудагы 11 фамилиясы көрсөтүлгөн мүчөлөрүн шайлайт дейт. Жалпы чогулуштун жыйналышынын төрагасы кайра Момунжанов Мойдунжан. Өзү кол коюп атат. Юнусова дейт, Шарипова дейт. Бар чогулушташкен. Бирок райс болгондон кийин турабы? Чогулушташкансыздар да. Кийин сиз дагы болгондон кийин анан кийин скепта сол директор болуп кайтып турабы? Очен чогулуш Ахматжановду берди кайрына кошуп атат. Мен 2014-жылда мен иштеген жокмун. Иштеген жоксуз. Директор болдуңуз го? Мен 13-та. 13-та директор болдуңуз. 13-та колуңуз бар экен. 13-та чогуу жүргөндө.
13-төгү протоколду кол коюптур, эмесинде жүрөт да. Эми бардыгыңарда бу жерде вообще кашаңар чыгып бүтүптүр да өзү үчүн. Туурабы? Кооператив өзүңөр билгендей жашапсыңар да 30 жыл ичинде мына башкаруунун ичинде каалаганыңарда жашапсыңар да. 10 киши отуруп 4 кишинин 1,5 миң жана мүчөлөрүңөрдүн мээсин айлантып отуруп жашап келипсиңер. Башында канча эле 3 миң беле 4 миң беле кооператив мүчөлөрү. Азыр бүгүнкү күндө калганыңар 1,5 миң деп атат, туурабы? Мүчөлөр. Şu günde 660 ta adam kaldı. Şu günde. Mesela kooperatif müçölör. Müçölör. Kalan arz bilen mülklerini alıp, mesela Cengibat ayını bir gelip onu çıkıp gidiyor. Hazır bizde 660'lı 700 müçölör. Mülk boyunca Men азыр булардагы турме силер бир жерди баалаганда силер баа кое албайсыңар да. Мына комиссияга кол койгон независимый оценщик бар. Ошого баалап туруп анан беришиңер керек. Мына азыр баалатып кассага түшүрүп атасыңарбы? Сиз эми сапсыз, банкка түшүрүп биринчи баалатып алыш керек. Облуста оценщик бар, лицензиясы бар. Анын жери бааланат да, комиссия баалай албайт бул жерди. Силер каалагандай эле мыяка кылып төктүрүш керек да. Ошону банкка төктүрүш керек. Мына биз көрүп турбайбызбы? Энди протокол негизи жыйын эгер бул болбогон эле протоколдо бул барды фиктивный баягы Филькина грамота да. Жөн эле 10 мүчөсү чогулуп алып эле кадимки эле баягы 10 адам чогулуп эле тиги 4 адамдын эмесин ушулар айтты деп туруп кол коюп туруп айдагансыңар да. Эми ошондо мына протокол антип түзүлбөйт эле. Протоколдун жыйынтыгында таптым деген жеринде мына таптым деп атпайбы, токтом кылам деп атат. 14-жылкын алалы, даже 13-жылкын алалы. Сиз кол коюп атканда. Токтом кылат дегенден кийин мына ошол мүчөлөрү жалпы чогулушта чечим кабыл алды. Ушул мүлктөрдү сатууга коюш үчүн, анын баасын аныкташ үчүн көз карандысыз ошол мүлктү баалоочу бар, азыр лицензиясы бар. Ошолорго кайрылуу кылыш керек эле. Канча деп баалайсыңар деп. Ошолор баалап берүү үчүн ошолорго кайрылсын деген токтом чыкса, анан кийин ал мүлктү баалоочу келип баалап берип, лицензиясынын баардыгын көбөлүгүн силерге тиркеп берип, мына ушундай болуп баалансын дегенден кийин анан силердин сатуу боюнча аракетиңер башталат эле. Кимге сатасыңар, кандай кылып сатасыңар, ал уже өзүнчө мыйзам негизинде жүрө турган процедура. Силер 11 киши макул иштеп эле чечим кабыл алып, Бубажанов, Ахматжанов, тиги Мойдунов жана Мойдунжан болуп эле баарын сатып атпайсыңар отуруп алып эле. Мынчадан сатылсын, Улуу Ата мекенге согуштун катышуусуна мынча берилсин, тиги жакыр үй бүлө деп тигил берилсин деп, бирок бир дагы жакыр үй бүлө алган жок да кооперативдин мүчөлөрүнөн. Мына жерде азыр барып эсептеп чыгайлы, мына мен кечеги алган маалыматым боюнча госактив архитектура менен тиги кадастр бир паст эле көтөрүп чыгат азыр. Бирөөндө дагы силердин мүчөлөрдүн үй салынган жери жок. Бүгүн айыл өкмөткө кайрылып келип документимди жасатып бер, ушинтип биз кыйналып атабыз, пропискага кое албай атабыз, кредит ала албай атабыз, тамуубуз бар деген ат эле бар, бирок документи жок деп келип аткандардын бирөөсүндө барбы кооперативдин мүчөлөрү? Жер адреси? Жок да. Көп келгендер башка таптакыр эле башка жактан, айтып атпайбы, өзгөн шаарынан эле башка жагынан келген адамдар алып жашап атышат. Алдынан биз сурасак 1 миллион сомдон сатылып атат участоктор ошол үчүн. 1 миллион сомдон. А каяка кетти акча? Кассага анча акча кириштелген эмес. Кассага 50 миң сомдон 100 миң сомдон кириштепсиңер, мына квитанцияларында көрүп чыктым бир силер. Ким укук берди силерге кооперативге төрага кылып шайлап койсо, үчөөңөр бир 10 жылдын аралыгында ушунча мүлктү сатып берет деген бир болбогон тыйынга сатып сырттагы кишилерге, анан кооперативдин мүчөлөрү алып атат деп туруп протокол кылып кол коюп койгонго ким укук берди? Кайсы мыйзамдын негизинде? Эл ошон үчүн чырылдап атат да, жана карапайым элдин чырылдап атканы ошон үчүн болуп атат да. Кооперативтериңерден, айыл чарба тиги жана түзүлгөн фермердик чарба, башка үйрөнчүлүк чарба дегендериңерден толк жок. Булар 30 жылдан бери ишти алдыга тартып кете алган жок. Жердин баары бизге алып бергиле, биз ошол төлөп аткан акчадан ашык төлөйбүз, иштетебиз деп атат. Эл ошон үчүн чырылдап атат. А биз азыр мына 309-токтомду кабыл алып, Министрлер кабинетинин токтому чыкты. Келди 309 менен азыр айыл чарба департаментине жерлерди алып, айыл өкмөттүн мисалы акча түшүп аткан Кызылдай жерин тартып алып атабыз, туурабы? Элдин иштетип аткан жерин тартып алып атабыз. Эми тартып алып, кайра ошондой чарбаларга берели деп атабыз. Эми бүгүнкү күндө биз тамеки илимий өндүрүштүк чарбасына бир 50 гектар жер берели десек, эл эмне дейт?
эл не деп айтат? Мунунун бардыгын көргөндөн кийин айтат да, силер деле акмак экенсиңер дейт да. Силер деле акчага сатылыпсыңар. Ошонун негизинде анан мунун жерди берип атасыңар дейт да. Туурабы? Мына карапайым мүчөлөр. Силер макулсуңар ушул нерсе. Алдыңар беле бирөө ушул жерден акча сатылган мүлктө мен ушул сенин дойлаң эле ушул кооперативде мүчөлөмдү алдыңар беле? Мына жерде үй салдыңар беле бир жерден 5 сотук жер алып бирөө. Алгам. Тамаки кооперативин сатканда ошондо акча беришти. Здание сатылган. Чоң здание. Өкүнчө канча здание сатылган? Участкаңарданчы, мына участкактардан. Ошол жана малканадан, жолдун ордуна. Ким берген? Алдагы фермент заводтун тегерегинен сатылган жерлерден. Берген. Ya iki çeker lan. Nimeden? Sen bazı iki çeker lan. Bu incini geldim derdi. Ya saray alan. Havanın yolda otur aradım. Kaç sarayda aldın? Alıyoruz onu. Kaç sarayda aldın? Sen bazı ne alıyoruz? Ne saray aldın? Ne aldın? Bir de çekip verdin de şu su çıkarıyor. Bütün saray. Neresi mi alıyoruz? Ülkeci gibi ya da sen oylanı getiriyoruz. Olan yapın ne? Allah fakat durup. Yok orap durup da az varsa durup da neredesiniz? Alıyoruz. Su çıkarıyor. Buradan. Участокты Hazır. Senin ne aldın? Bana canavar 59 adamın çizmesi. Ne aldın? Hazır to'ydu. Bir kaç. 59 adam. Men bir yakın suro vereyim hazır. Siz ayttınız, menga hazır akçaları to'tirib qo'yish kerak edi. Mana adamlarda da qo'lida mamlakat aks qizil kitob yuribdi. Shuni ne negizinde berdinglar? To'g'ri bergan. Ha, to'g'ri emas degan mo'yinlarga olasizlarmi? Alar, nizomsiz ketgan. Sizda bular yerni nima qilmadimi? Yo'q, shashmadingiz. Men shashmadim, men so'ylab olaman. Anan keyin bularga qizil kitob berib qo'ygandan keyin bular hozir qizil kitobni olgan odamlar bu janobi saytganda uy solishib oldi. Kebrlari bunalarning ichida barliq kooperativ müçösi emas bunalar. Biznesmenler yuradi. Biznesmenler yuradi. Janobi bağını kim qo'yib beradi deganingizga zakon kooperatsiya. O'sha yerdan 27-statyasida aytib o'tadi. Ulushli müçölar akçalar bağlı kooperativ boshqarmalari tarafidan yurgiziladi. Kooperativ boshqarmalari. Yana al kooperativning kengashi tarafidan bekitiladi. Kooperativning müçölerin jalb cho'g'ilishi berilgan mulkda akçalar bağlanishini bekitishi yana kooperativning boshqarmalari bunday usulning negizida ko'rsatilgan mulkda akçalar bağı bo'yicha ishni uyushtirib topshirilishi mumkin. Eğer de kooperativning ustavidan boshqacha qaralmasa, mulkni bağlı bo'yicha talash masalasi kooperativ müçölerinin jalb cho'g'ishining qarorasiga qo'yiladi. Sırttan mülk söz bo'ladi. Mülk aytib o'tadi, sizlar qanday bağladılar deb o'tadi. Men o'shanga men javob aytib o'taman. Qaysi yilga oldingiz? Qaysi yilga? Bir yil mamlakatimiz bor da. Qaysi yilga bunday bo'lmaydi da. 2005-yilga oldingiz. Qachon o'zgartirish kirgizilgan? Mamlakatlik sotib oluu miyzamini qachon o'zgartirdi? Men ketgan. Sizlar 2005-yildagi mынагы мыйзамыңызга 3 жолу өзгөртүү берди. Ошондон бери. Мүлктөрдү силер каалагандай кылып жасабайсыңар. Жок, мыйзам жок, мен мисдом макулмун. Конституция мүмкүн. Биз саткан мезгилде 2014-жылда 2014-жылга чейин 3 жолу өзгөрүү кирген. Мен сизге айтып атам. Биз муну алган 2005-теги мына мыйзамыңызга 3 жолу өзгөртүү кирген. Кооперациянын мүчөлөрү бул бир деп коюңуз. Экинчиси. Силер алдагы жердеги бизнесмендердин бардыгына жерди берип атасыңар. Буну госактыны кадастр жазап берип атат. Ошол убактагы жетекчиси. Госакты кылып. Архитектура апызын чийип берип атат. Айыл өкмөт тиги чечимди буларга сунуштап атат. Ушул жерди мыйзамдаштыруу жагы суралсын деп. Болобу же болбойбу деп айыл өкмөт токтомун чыгарып берди. Болбойт десе архитектура кадастр болбойт бул жерге. Себеби айыл өкмөт жер адис тийиштүү документтерди бергиле деш керек эле. Эчтекеде беш нерсени сурабайт дагы алып туруп госакты берип атат. Буга ким түртүп атат? Кадастрды, архитектураны, айыл өкмөттү. Эл байкушту барып чырылдатып айыл өкмөткө күндө бар документ жазап бергиле. Менин тиги кызыл китеп менен үй салып алдым. Эми документим жок, же кредит ала албайм, же пропискага коюлду. Ким түртүп атат? Ахматжанов түртүп атат. Жанагы Мойдунжан түртүп атат, Сабыржан түртүп атат. Башка эч ким болгон жок. Кылмыштын себепкери ким болуп атат? Силер болуп атпайсыңар. Неге силер буларга жерди саттыңар? Эгер жерди силер 5 сотудан ушу бизнесмендерге сатпаганда мунуларга, анда алар эч кимге жазбайт эле. Айыл өкмөт токтом чыгарып буларга бергиле дебейт эле.
Турган жер турат эле да чарбанын менчигинде. Негизги себепкер силер болуп атпайсыңар. Булардын берген нимасını госактын мен окуп чыктым. Кебирлерин. Сарай деп турат. Госактыда мен да окуп чыктым. Сарай деп турат. Сарай. Сарай жерге кантип үй салат? Категория айыл чарба багытындагы Гипраземдин справкасын алдык. Айыл чарба багытындагы жер. Ооба. Сарай деп турат. Кантип ненин негизинде саттыңар? Мыйзамыңарда жазылып турат 2005-те. Тиги айыл чарба багытында жер сатып Биз саткан болсок дагы Дәнедөргө. Булар айыл чарба министрлигинин 138 токтомун эле жармаштырып, ошондон баары жеке адамдарга берип койгон. Мен макулмун. 138 токтомун берди, мен түшүнүп атам. Бизден эч кандай документ барган жок да. Бизден эч кандай документ барган жок. Мына документтер барган жок буларга. Жок буларда документ. Мен сизге айтып атам. Буларга эч кандай документ жок. Жок, мен аны түшүнүп турам барбагандыгын. Ошол учурдагы кадастр, ошол учурдагы архитектордун күнөөсү. Булардын күнөөсү. Мыйзамсыз акчаны алгандагы силерден жасап берген. Болду. Бу жерде биз булардын кадастр мамлекеттик ишканасын же архитектураны актап аткан жокпуз. Муну эмненин негизинде жасап берди деп мен сурап атам. Эмненин негизинде? Токтомдун негизинде жасап атат. Айыл өкмөт кайрылып атат. Айыл өкмөттү келип жашоочулар кыстап атат да. Айланайын, бизди мынау жерибизди же мыйзамдаштырып бербейсиңби? Биз качан жерибизге документ алабыз деп атсанан жазып атат да айыл өкмөт. Ушунун мыйзамдуу жагын карап бергиле деп. Архитектурада, кадастрда караган эмес да, целый юристтер отурат деп туурабы? Канча юрист бар сиздерде? Экөө. Архитектурада канча юрист жок? Өзүңөрдө штатта бир да юрист жок. Жок. Специалисттер мына отуруп алып караш керек эле да. Кимдики туура, ушул болобу болбойбу? Анан токтомду кайра айыл өкмөткө артка кайтарыш керек эле. Урматтуу айыл өкмөтү, муногу мыйзам негизинде жер категориясынан алмашылбагандан кийин биз сага госактты дагы жасап бере албайбыз. Тиги ген планда жасап бере албайбыз. Кечирип кой деп артка кайрыш керек. Эгер уяты бар, акчага кызыкпаган, ыйманы бар киши болсо, ушунча кооперативдин мүчөлөрүнүн тагдырын биз ойнобойлу деп туруп артка кайрыш керек эле. Сонун өзүңүз айтып атасыз, жалаң бизнесмендер деп. Мына мүчөлөрүңүз отурат. Мына ушуларга саткансыңардар. Ким сатты буга? Ким? Кадастрбы? Жок. Айыл өкмөтпү? Мына бизнесмендерге мен саткан жокмун. Момунжанов саткан, мына бизнесмен. Жок, эми ошону ким сатты? Архитекторбу, буларбы? Жер адреси? Жер кодексинин 31-статьянын 4-бөлүмүндө мындай жазылып турат да. Ыйгарым укуктуу орган бияк айыл өкмөт же болбосо мэрия. Жер участогуна укуктарды берүү жөнүндө документтардын көчүрмөлөрүн кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды каттоо боюнча мамлекеттик органга жөнөтөт дейт. Бияк булар жок. Азыр башка да мана бербегендер менен сен эмес, азыр мана Момунжан катып жүргөн мана мыйзам таштатып салгандар айтып атам мен. Ошондо 59 адамды жөнөтөт. Булар силерге документ жөнөткөн жок. Бизден дагы буларга документ барган жок. Ошону сурап атам, силер кандай кызыл берип койдуңар деп. Ал мезгилде мен тотпоймун. Бул ал убакта архитектор дагы башка, кадастр дагы башка. Мына кадастр жаңы келди кызматына. 3 ай болду. Архитекторуңар бул Абды Каримов деген анан өлүп калды. Абды Каримов каза болуп калганбы? Нишанбаев деген главный архитектор города өзгөн экен. Бар. Каерде? ошол сотрудник болушту. Ошол өзгөн мурдагы начальник. Эми азыр ушулардан сураш керек. Тиги кишини анда көрдөн чыгарып алып сурашыбыз керек. Урматтуу Абдыкеримов, ким берди эле сизге, канча акча берди эле деп азыр сурашыбыз керек. Мына сиз айтып атасыз, мына бу жерге токтомго Момунжанов кол коюп атат, жалпы жыйналыштын төрагасы деп турабы? Мойдунжан кол коюп атат. Анан ичинен сиз мына жерде мүчө эмес, булардын бизнесмен, таптакыр сырттан келген кишилер деп өзүңөрдүн биздин кечеги иликтөөбүздү барып кызматтык иликтөө силер аныктап берип атасыңар. Что ал жерде мүчөлөр алган эмес деп. Тамеки ферментациялоо цехтын алдагы, муну цех деп коелучу, завод эмес. Ушу цехтин тегерегиндеги жерде сиз мүчөлөрдү көрсөтүп бериңизчи списоктон. Мынау башка список. Бул Тамаркадагы список. Бул жанагы Сарай, МТФ, Таштактагы туурабы? Мынагы жердин списогунда сиз мага көрсөтүп бериңизчи, бүгүнкү күндө мүчөлөрдүн кимиси участокага үй салды? Мыналарда ичинде список. Мыналар бардык кооператив мүчөлөрү менен ушулар.
тамеки ферментациялоо заводунун тегерегинде мунунун бирөөсүндө жок болсак. Bular tamaki Satı yürüdü deyebeysiz anda. Bular satı yürüdü tigilerge. kimler? Yok. Bunlar tamaki fermentasyonun teritoriyasinden 28 adam. Bunlar tamaki fermentasyonun teritoriyasi kirmek bunlar. Ben düşündüm. Bu saray. Bu saray mıtıfı. Yok mıtıfı emez. Mıtıfı emez. Kakolaşuşulka bolgan. Saray. Fermentasyonun liniyası. Şimdi balkanalar Muna jol bölüm. Muna жерден мага көрсөтүп бериңизчи мүчөлөрдүн алганын. Бүгүн госактын. Мунун ичинде. Жок дейм, мунунун бирөөсү жок. Мен сизге айтып атам. Госакты адам жок. Бар. Ким бар? Ошо адамдар бар. Ушул жерде тамсалы участок алып бүгүн госакты алгандар, ушунун бирөөсүнүн фамилиясы барбы? Бар фамилиялар. Жок дейм госакты. Жок, мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес деп коет. Көтөрүшүп мына госактылар. Биз кече барып мен ошон үчүн чыгылдап атам. Бир дагы мүчөңүз алган эмес деп атам. Мүчөсүзбү? Булар Алдыңыз беле 5 жыл участок. Алгансызбы? Кимди айтып атасыңар? Мен муналарды айтып атам. Мен ошо кол койгонуңузду айтып атам мынага. Сиз өзүңүз Бубажановуңуздагы, Момунжановдагы кошумуп кол коюп берип атпайсыңарбы? А бүгүн сиз Момунжановду сотко берип атасыз. Жок. Мына жактын бардыгын саткан, талкалаган, өлтүргөн. Бубажанов деген бүгүн талкалап атат деп атасыз. Анда демек сиз да бар экенсиз да, себеп чогулушка кол коюп атпайсыз, мына бекитип берип атасыз да. Булардын кеңештин мүчөсү деп туруп. Анда эмне үчүн ушуну сатылып атканда Мойдуновго жана Мойдунжанга эме кылбайсыз, кайрылбайсыз? Сен акмак, мына жактын бүт бардыгын сатып жүргенсиң. Мал сарайдын бардыгын. Мен мунуңду бекитип бере албайм, кечирип кой дебейсиз. Жок. Мунунун проблемаларын карап атканда, Ортоңордо маселе болгондо мындай баардыгыбыз Кудайдын алдына келебиз. Барар жерибиз 2 метр жер. Жашар өмүрүбүз эгер Алла ошончо өмүр берсе 80-90 чыгарыбыз. Бардыгыбызга өмүр берсин. 80-90дун бир 30 жылы жаштык кес менен өтөт, келесоолук убак менен, балалык убак, жаштык убак башка болду. 30тан 50ге чейинки убактыңыз ашып кетсе, туурабы? 60тан ары уже карылыкка кеттиңиз, болду, ар ким өзү менен тияка даярданып баштайт. Ортодо ашып кетсе 25-30 жылдык эле жашоо болот экен. Мындай адам катары калыптанып жашаган. Ошонун ортосунда дагы силер чогуу жашоо көргөнсүңөр да берди, значит. Чогуу жеп жүргөнсүңөр, чогуу бөлүшкөнсүңөр, саткансыңар. Анан ортоңордо бир кызыкчылык чыккан. Анан эле Бубажанов өзүнчө, сиз өзүнчө, Мойдунжанов өзүнчө бөлүнүп калдыңар үчөөңөр. Себеби ортодо бир келишпестигиңер болгон, туурабы? Туурабы? Бир чарбада эле сорун болуп иштешип атсаңар, чогулуштардын протоколдорун бекитип атсаңар, кеңештин мүчөсү, правлениянын мүчөсү деп кол коюп атсаңар башкарма. Анан ошону бекитип берип атсаңыз, демек үчөөңөр сонун эле иштеп атасыңар. Анан бир убакта эле ортоңордо акчадан келип чыкканбы, бир кызыкчылыктан пикириңер келишпей калган. Сеники аз, меники аз. Анан ошонун негизинде анан кийин бүгүнкү мына сырбордун бардыгы болуп атат. Анан сиз чуркап атасыз. Мен түшүнүп атам, анан кийин акыйкаттык сурап чуркап атасыз. Ушундай акыйкатсыз болбой калды, башка болду, мындай болду деп. Бирок башынан бери чогуу келе атасыңар да. Ошол жанагы чарбанын кооперативдин 3000 мүчөсүнүн тагдырын үчөө адам калчап атпайсыңар, отуруп каалашыңар. Бириңер төрага, бириңер тиги кеңеш правления башкармалыктын мүчөсү, бириңер кийин айлагында келип бригадир, анан бириңерге өткөзүп берип шайлап, анан менин көчүгүмдү чукуба, сенин көчүгүңдү чукуба, сен туруп тур деген маселеге айланып атпайбы буга. Жыйынтык ушундай болуп атат да. Туурабы? Ушул экен да, мындай турмуштук эле нерсе экен да. Анан ошол нерседе дагы ашып кетсе, ушу бир 30 жыл ичиндеги адамдык жашоону дагы бири-бирибизге буттосуп көрө албай, чукуп бири-бирибиздин артыбызда жаман айтып, жакшы айтып, башка кылып жок кылып атабыз да, өмүрдү дагы. Эми кичине ойлонбойлубу мындай эмеге келбейби? Ушул жерде сизде элитогул адамдын эмеси турат, спискасы, тизмеси турат. Мынабу Момунжанов, Мойдунжановдун соттундагы айыптоо актысы. Ал көзүндө жазып атат. Мен кооперативдин башкармалыгына жана кооператив мүчөлөрүнүн жалпы чогулушуна да сатуу жана сатып алуу келишимдеги келишимдеги дейди. Суммаларды өзгөртүрүп оңдоп жазуу маселеси боюнча жыйын өткөргөн эмесмин деп. Протоколдоштурган эмесмин деп атат. Ал боюнча алардын кабары жок. Мен толугу менен күнөөнү мойнума алам. Ошол убакта туура эмес протоколдор болгон. Жанагы жыйындардын бардыгын туура эмес өткөрүп койгонбуз. Мен аны мойнума алам деп атат, туурабы? Өкүмдү өзүңүз деле көрдүңүз да. Мойнума алып атат, мен аны көрдүм.
мыйзам иштеген күнү, акыйкаттык келген күнү акыры мойнуна алат да адам. Мойнуна алат да жасаган эмес. Ана кемчилик мына жерде ар бириңерде кетип атат. Буга жаныбыздан дагы чоң кемчилик, сизден дагы чоң кемчилик, Мойдун жаныңардан дагы чоң кемчилик, Момунжанов беле? Аныңардан да чоң кемчилик. Правлениянын ар бир мүчөсү, мына протоколдорго кол коюп аткан ар бир мүчөсүнөн кемчилик кетип атат. Эми эң жакшы жери, Ахматжан биле атыңыз? Хусанбай Ахматжанов, Хусанбай. Эң жакшы жери правлениялардын баардыгынан чыгып кечирим сурагыла. Үчөөңөр тең да. Мен Алланын алдындагы нерсени айтып атам, адамгерчиликтин эмесинде. Туура эмес кылып турабыз. Кемчилик кетет, пендебиз. Биз пайгамбар эмеспиз. Кемчиликсиз эч нерсе жок. Кемчилик кетирдик, мына мен ушинтип кол койгом, ушундай болгон, иштешкенбиз, чогуу ынтымак менен жүргөнбүз. Анан ортодо ойлор бузулган, жана антип бир туура эмес кызыкчылыктар келип чыккан. Ошонун эмесинде деп элден чыгып кечирим сурап койгула, правлениялардын баарын чогултуп туруп. Баарыңардын алдыңарда кечирим сурайбыз. Кессеңер баш мына деп курдум моюнга алыш керек дагы. Кечирим сурауга туура келет. Ушунча элдин тагдыры силерге оюнчук эмне? 3000 адамдын тагдыры. 3000 үй бүлө, 3000 үй бүлөнү 3төн эле көбөйтөлүчү. Алдында 7ден 8ден бала бар экен. Правлениялар тиги мүчөлөрүңөрдө. 3 эле кишиден көбөйтөлү. Канча киши чыгып атат, канча адам тагдыры болуп атат, оюнуп атасыңар. Анан эле тигиге төрөгө шайлап койсо, сиз буга каршысыз, бул тигиге төрөгө шайлап койсо, ага каршысыңар. Анан үчүнчүңөр, төртүнчүнү шайлап койсо, төртүнчүңөргө каршысыңар. Анан бири-бириңерге жазып эле айлантып эле, сот барып соттун да мээсин айлантып бүтөт экенсиңер. Мамлекеттик органдарга арыз жазып келесиңер, меникин карап бер, сеникин карап бер, тигиники туура, мунуку туура. Анан айланып келгенде карапайым эл байкушуңар жөнүлүп жүрөт. Булардын сот менен деле иши жок, мүчөлөрүңөрдүн. 10 эле кишинин ортосунда талаш. Ошону менен бүт бардык адамдын убактысын алып, мамлекеттик мекемелердин убактысын алып, башты айлантып атасыңар. Мына жер, мына 2.770.000 деп сатышып атат. Анан МТФдеги жери ушул. Мен аны көрдүм баасын. 2.700.000. 5 сотук. 5 сотук, 4 сотук. Бул даже 4 сотук. Бул кайсы күнү чыккан жарыя? 22-жылы. Мына 23-23-тө чыгып атат. Продается земельный участок. Чек сотулады. 5 хонага фундамент куюлган. Кизил китоби бор. Майдони 4 сотук. Нархы 2.700.000 сом. Манзил Тошлак, бул жана Таштак деген участок туурабы? Муроожат үчүн телефон 755 0755 44 47 74. Узген админ деп туруп, ана чыгып атат өзүңөрдүн сайтына. Жана группаңа. 4 соту жер 2.700.000 22-жылы сатылып атат. Мына МТФңар. Ана. Ким Буажан беле? Буажанов. Endi egasiga olganlar o'zi biladi. Endi sotib. Endi sotaman da olmaydi. Masala ушунда болот. Masala ушунда болот. 2.700.000 сатып атат. 4 сот участок. Айнамайын Адамдын ичинен билип болбойт. Эми заркамызды сатып экен. Бишкекте баа 2.700.000 эмес бүгүн. Бишкектин тегерегинде жашаган Чүй облусунда 2.700.000 эмес. А бул жерде ошондой себеби жер жок, жер тартыш, эл тыгыз жашап атат. А ушул эле учурда карапайым багар көрөрү жок, колунда жоктор 8 баласы менен бир үйдө жашап атат. 8 баласы бар, 4 келини менен бир үйдө жашап атат. 5 сот участоктун ичинде. Участок ала албайт. А биз мына жыргап 2.700.000 бир чекти алып чыгып алып сатып атабыз. Бул ошол силер көрсөткөн Таштакпы? Кадастр. Аталык жер айсы. Официально турат да. Телефону менен турат да мисалы. А бул кишиден сурасаңар, азыр бул киши кооперативдин мүчөсү эмес. Бу да айтат, мен бирөөдөн сатып алгам дейт. Бирөөдөн сатып алгам, кече миллион калдым элем, бүгүн 1.700.000 кошо 2.700.000 сатып атам дейт. Каякта анан акыйкатсыздык деген эме? Акыйкаттык, чындык
карапайым элге карайбыз, жардам беребиз деп кооперативдин тиги жетекчиси болуп шайланганда эмне деп ант берип келдиңер элдин бардыгына? Жиналыштарда биз силердин кызыкчылыгыңарды коргойбуз. Силердин тиги ар бир эмеңерди акыйкат көрсөтөбүз. Туурабы кыймыл аракетиңердин бар. Жазган тиги саткан эмеңердин бардыгын акыйкат алып чыгабыз, акыйкат бөлүштүрөбүз ошо түшкөн акчаны деп убада берип, анан шайланып атпайсыңарбы? Акыркы жолку шайланганыңарды эле көрдүк да, туурабы? Бүт бардыгын акыйкат аткарам. Мына мен Кудай алдындамын. Кудай алдында пендемин, мен ушуну жазайм, мына ажекемин деп айттыңыз да, туурабы? Ажылыкка барып келдим, башка болду, мына мага ишенгиле. Мына силердин ажылыгыңарды кое. Кайсы арыбызгана биз ажылыкка барып келдик деп мактанып атабыз? Кайсы эмебизге? Биз кимди алдап атабыз? Кудайды алдап атабызбы? Пендени алдап атабызбы? Мейли пендени алдайлы, бүгүн акимди алдайлы, губернаторду алдайлы, кооперативдин мүчөлөрүн алдайлы, кадастрды алдайлы, архитекторду алдайлы, айыл өкмөттү алдайлы. Алланы кантип алдайбыз эми? Эртең акыры түшө турган таразабыз бар да бар. Не деп айтабыз ал жерге? Кечирип коюңуз, ушул жерге келгенде пенделигим ойноп кетти дейбиз балдарына. Азыр чечимди мынакей силер өзүңөр эле тактап бердиңер. Бизге кечеги келип аткан арыздануулардын бүт бардыгынын деңгээлинде кимдерге жер сатылган, кандай болгон, эмне болгон бардыгы. Кадастр сизге тапшырма. 2 күндүн ичинде мага полностью котельныйдын тегерегиндегилерге чыккан госактыларды, мына жер адисине кайрылып келип атат да бүгүнкү күндө жасатып бергиле деп. Ал документ жасап. Ошол жердин бүт бардыгын там аркага берилген участоктарды, котельныйлар кимге сатылган, кандай болгон, ал жерлердин бардыгы котельныйлар бузулуп, орду участокко сатылып, бүгүнкү күндө там салынып калып ал жерлер. Малканадагы, МТФдагы жана Сарайдагы, Таштактагы сатылган жерлердин бүт бардыгын кимдерде госакты, кайсы адамдар үй салган, полну көтөрүп чыкты. Госактылар кимдерге берилген. Ошонун бардыгын көтөрүп чыккыла. Апызы архитектура кимдерге апызы бергенсиңер? Мына ушул участоктарда кимдерге апызы берген, эмненин негизинде бергенсиңер? Силер дагы полностью мени көтөрүп чыкты. Тактап. Жер адиси силерге кимдер кайрылып атат бүгүнкү күндө, канча үй билет? Ушул жерлерден мыйзамсыз жанагы кеткен жерлерге үй салып алгандар бүгүн үйүбүздү мыйзамдаштырып бергиле деп кимдер кайрылып атат? Полностью көтөрүп. 2 күн убакыт райондук администрация полный өзүң көзөмөлүңө аласың. Жеке көзөмөлүңө алып, бүгүн дүйшөмбү. Вторник, среда болсо, шаршемби. Мен бейшемби күнү эртең менен күтөм. Сиздерди жетекчилер. Полный список менен мына деп туруп алып келесиз. Анан кооперативдин мүчөсү. Ким кооперативдин мүчөсү? Ким мүчөсү эмес? Бүгүнкү күндөгү документально жашап аткан жана үй салып алгандардын кимиси кооперативдин мүчөсү, кимиси кооперативдин мүчөсү эмес. Бардыгын кооперативдин төрагасы менен отуруп, башкармалыгы менен отуруп тактап чыгасыңар. Анан кийин жерде yana кошумча Данилдер Газович. Анан 59 адамдын ичинде мен кооператив мүчөсүмүн, фамилиям бар, бирок менин жер керек эмес. Бизнесмендер 4-5 адамдын фамилиясы, протоколун, паспортун топтоп алып туруп, ошолорго оформить кылышкан. Жок, мен түшүндүм. Анан кийин ошентип саткан. 4-5 бизнесмен бир кооперативдин мүчөсүн алганда биртик акча берген, ошого жерди оформить эткен, бирок саткан да. Ал киши бүгүнкү күндө фактически ал жерде жашабайт. Үй жок. Жашабайт. Мага бүгүнкү күндө фактически жашап аткандардын документи керек. Бул ал жерде мүчөдө мен ошон үчүн айтып атам. Бирөөүндө дагы мүчөлөр жок мына жерде. Мен ошон үчүн сайрак акча айтып атам. Мен текшергенде бирөөнүн дагы госак чыккан жок мүчөлөрдөн деп. 2014-жыл 22 январда 2 милиционер барып туруп эле мени айдап берип туруп, Момунжанов иштеп туруп, ана ошо адамдар менен Момунжановду төрөгө шайлап койгон. Мен 2014-22 январда кеткенмин. 22:00. Азыр эми мындай кылабыз. Кооперативдин мүчөлөрүнө бардыгын оповещение берип, шайлоо болот, кооперативдин эмесин, правлениясы полностью алмаштырабыз, төрагасын алмаштырабыз. Канча процедура? 15 күнбү? 14 күнбү? 15 күндүн ичинде шайлоого дайындайсыңар, туурабы мыйзам боюнча? Уставыңар боюнча.
15 күндүк убакытта дайындайсыңар. Туурабы? Азыр сизге тапшырма. 15 күндүн ичинде барасыңар дагы, бүгүн барасыңар дагы шайлоону дайындайсыңар. Төрагалыкты полностью өткөзүп беребиз. Кайра жаңы шайлоо кылабыз дейсиңер да, мурдагы мына жер саткан, мына эмен мүлк саткан бирөөңөр дагы ал жерге катышпайсыңар. Шайлоого бирөөңөр дагы чыгып, сиз дагы Момин жаныбыңар да башкалар да катышпайсыңар. Эч кимдер. И кандидат дагы алып чыкпайсыңар. Кайрадан жаңы шайлоо өткөрөбүз. Правленияны полный чогултасыңар, элди полный чогултасыңар. Айыл өкмөт бардыгыңар райондук администрация эмеге аласыңар. Ошо шайлоо боло турган күндө видео материал кылып туруп прямой эфирде тарттырасыңар шайлоонун жүрүшүн. Кимиси утат, канча кандидат чыгат, аны ошол эменин чарба кооперативдин мүчөлөрү 600 деп атасыңарбы? 660 киши чечет. Ким кандидат болом десе чыксын. Ошол жерден анан шайлоону өткөзөбүз. Ачык шайлоо кылып, кооперативдин жетекчилигин шайлайбыз. Анан немелерди правлениянын башкармалыктын мүчөлөрүнүн бүт бардыгын кайрадан жаңыртып шайлоодон өткөрөбүз. Мунагы жеп ичкенге кол койгондордун бирөөнүн дагы фамилиясы ал жерде болбошу керек. Эч кимсин. Анан эгер ошондо дагы оюн кылып, башка кылып, 15 күн ичинде азыр дагы эмени өткөргөнгө, шайлоону өткөргөнгө эме кылбай, башка кылып ойной турган болсоңор, мен сиздерге ачык айтып берем. 126 гектар жериңердин бүт бардыгын мамлекет менчигине алабыз. Буга биз толук укуктурбуз, туурабы кадастр? Архитектор. Жарай десе. Мамлекеттин менчигине алабыз. Айыл өкмөткө беребиз дагы, айыл өкмөттөгү иштейм деген кишилерге аукцион менен мыйзам чегинде таркатып беребиз. Сугат жер. Бүгүн айланайын деп алат, элдиген айланайын деп күтүп отурат ошондой жерлер. Анан ошо жерлердин бүт бардыгына Кудай оймейин десе тамеки айдатабыз. Мына быйыл 500 тонна тамеки беришибиз керек. 500 тонна тамекиге келишим бар. Ишкерлер келишим түзүп отурат. Пленкасын беребиз, уругун беребиз. Анан күзүндө сизден мени сатып алабыз деген келишим түзгөн жок. Ишкер барып, дыйкан менен келишим түзөт. Мына Кудай буйрса февралдан баштап, мына азыр мына отчеттор менен коллега менен биз кичине кармалып алдык. Кийинки мына жума бүтсө, кийинки жумадан баштап райондорду кыдырабыз. Ноокат өзгөн району. Тамекини көбөйтөбүз. Мына эже келип жанагы 5 гектар жерге да кошумча жер алып 5 гектар. Ошо тамеки өндүрөм деп отурат. Ошондой тамеки өндүрөм деген дыйкандарга бөлүп беребиз дагы. Тамекинин аянтын 500 гектарга чыгарабыз быйыл. Жок, биздин чарбабыз чарба боюнча сакталып калсын, ушунча кишинин эмеси бар тагдыры, чарбанын мүчөлөрүнүн тагдыры бар. Эгер жер кетип кала турган болсо, биздин чарбабыз эчтекеге жарабай калат, мүлкүбүз болбогон мүлк, анын да жарымын сатып бергенбиз. Ошон үчүн биз ушул мыйзамдагыдай эле жазайлы шайлоону өткөзөбүз десеңер, ал дагы силердин өзүңөрдүн чечимиңер. Бир күн убакыт. Бүгүн барасыздар, эртең уже чечимди жарыя кыласыңар элге. Бири-бириңер менен соттошуп жүрө берген мененчи мынагыдан эч толук чыкпайт. Ар кимге жем болосуңар, ар кимиңер бар. Жөн эле чыгым болосуңар, чуркайсыңар, барасыңар, акырында бүт бардыгыңарга өкүм чыгат. Мен айтып берем, мына кагаздар менен бүт бардыгыңарга өкүм чыгат. Сыртта калбайсыңар, бирөөңөр. Ошон үчүн мындай ыйманга келели дагы элдин тагдыры менен ойнобогула болот. Мамлекет менен ойнобогула болот. Мамлекеттин укугун билесиңер. Бүгүн мына жерде болсо эртең тетиги жерге жетет. Мыйзам деген бүгүнкү күндө иштеп атат. Мамлекет башчысы деген бар бүт аракетин кылып, мамлекетти оң жакка тартып жүрүп, аны бүт карапайым элдин бардыгы көрүп отурат. Кандай өзгөрүүлөр болуп атат, кандай аракеттер жасалып атат мамлекет башчылары тарабынан, туурабы? Анан ошол мамлекет башчылары жасап аткан аракетти ортодогу эле бир оюн-шумшук айлантып эле мындай кылып, элдин башын айлантып, анан элди бияка буруп, мыйзамсыз болуп атат, мына эмебизди чечпей жатат, антет мынтет деп карапайым элди ызылдатпаш. Чечим ушундай. Түшүндүңүзбү буга жан? Чечимди кабыл аласыңар дагы ушул эмени өткөрөбүз.
Анан мындан аркысын мыйзамдуу ким шайланса артыңардан ар бир соту жер үчүн отурабыз. Айыл чарба департаментиңер, райондук администрация, айыл өкмөтү бүт бардыгы жер адиси ар бир соту жер үчүн үстүнө отурасыңар. Каяка кетип атат, кантип иштетип атат, эмне кылып атат, ошондон канча акча түшүп атат, ар биринен отчет аласыңар мындан ары. Эгер чарбаны көтөрөбүз десек, мына айыл чарба министрлигинин бүгүнкү күндөгү багыты да ушуга кетип атат. Чарбаларды чоңойтолу, жерлерди. Жана севооборот деген нерсени алып келели, жерлерди бириктирели, майдалап алганда болбойт экен. Ушуну бириктирип, кеңейтип, анан аракет кылалы чарбалар менен деп аткан мамлекеттик саясатты силер биякта туруп бутка чагып атасыңар. Биякта туруп жок кылып атасыңар. Өзүңөр отурган столдун, мындай алганда өзүңөр отурган столдун бутун кыркы отурасыңар да ментепчи. Ошон үчүн давайте бүгүнкү күндөн баштап аракетти кылалы. Мehmet Ali Gazoviç, burada Kırklareli tüzülgen adamlardan tizmesi turukta 3110 adam tizmesi şurada. Bir bakın 654 adam emez. Bunlar 2226 adam kaza oldu diye çıkarıp koydu. Benim karşı fikrimde yazı şöyle. Kaza olgan adamdı, bunda karakatı oladı. Hoşman delinden. Doğru? Bana bir yaptığını aytkan sözü. 3110 adamdan dedi, 1884 adam kaza bolgan dedi. Dokumenti var mı? Dokument, bunun da dokument. Bunun da dokument var. Bunun da dokument. Sotga ko'rsata olmagansan. Sotda turibdi hozir apellasi. Har kunda buni olishdim. Har bir elevashlardan nimasini oldik. Masalan, o'zi oilasidan 2-3tasi ketdi. 94dan beri qolgan ishlar. Bu yerga aytgan boyunca men birinchi, ikkinchi brigadanın territoriyasida buxgalter bo'lib ishlaganman. O'zim shu yerda yashayman. Birinchi brigadada 201 adam o'libdir. İkinci brigadada 132 adam o'libdir. Shu yerda yashayman, bardig'ini taniyman. Bardig'i bo'lib hozirgi kunda kooperativda 947 adam qaytish bo'libdir. 2163 adam hozir tirik bor ekan. Bor ekan. 654 adam deb atadi. Kalan adam fark etip kaldı. Ular masalan 6. birga Yangiobod'dagi yerimiz qo'lni bir brigada salkam 500 ucha but ulushdan chiqib ketgan. Saroyi chiqib ketgan. Uchalidan chiqib ketgan. Qancha kesi? 500 bordi. Bir brigada. Ular hozir arizasi ham bor. Ba'zi shu saroylarni pakuramiz, qilamiz deb arizat berdi, chiqib ketgan. Ucha emasda ular chiqib ketgan. Bir brigada qo'lni olib. Tushundim. Bu arizalari bor o'zlarini. Mana shuncha bo'lganda bu hisob kitob bor. Hozir bunday qilasizlar. Ahmadjanov, Babajanov bilasizmi? Babajanov. Mo'ydinjon janob. Mo'ydinjonov bilan. Üçöңөр ишара ыйманыңарга келгиле дагы. Отуруп алып эсептешке. Kimdi öldürdüңөр? Kimdi öldürdü деп тизмеден чыгардыңар? Бардығын эсептеш ортого алып келгиле. Бул үчүн правлениянын мүчөлөрү же чарбанын мүчөлөрү мынандай карапайым эл күнөөлүү эмес. Булардын эч кандай ал жерде күнөөсү жок. Ар кимиң төрага болупсуңар. Документиңер турат, кол койгонсуңар, башканын баарын жасап атасыңар. Үчөөң биригип туруп бир протоколго кол коюп атасыңар. Анда ошондо макул эмес болсоңор, ошондо кол койбой коюш керек эле. Ошондо айтыш керек эле. Айланайын, кой. Буадик мен сен менен бир столдо отурбайм, бетиң жок турбайм. Мойдунжан мен сен менен бир столдо отурбайм, сен таза акмак турбайсың го. Мен яктын баарын сатып бердиң дебейт эле. Туурабы, сиз ошондо дешиңиз керек эле. Деген жоксуз. Мен дагы бир жолу айтып атам. Үчөөң өртең Алла алдында жакаңарды кармагыла дагы отуруп алып, эсебиңерди чыгаргыла. Men төрөгө болуп иштейм деген менде ой жок. Мен азыр дагы айтып коеюн. Менде оюм жок. Бирок жанагы мен сизге бердим, мына протоколду мен не за что милиция кызматкерлери бартыр айда бергенден кийин, мен кеткенден кийин аябай көп зданиялар болгон да. Баланста. Мен кеткенден кийин булар мыйзамсыз саткандан кийин булар сөз кылып келет, Ахмаджанов санбай сатып берген деп. Элди алдында оюнда ушундай нерсе бар да. Мени бошуна гапирин. Бар. Анан кийин менин оюм, личный менин оюм.
Мен елді алдында мен жеп қойған болсам, мен давай мыналарға айтамын. Жеп қойған болсам, давай доказат кіргіла деп. Факт болуш керек. Егер жеп қойдым, жебедім десем, мен Құдайды алдында мен күнәкер боламын. Бұрау чайқы береді, бұрау ашқы берді, мұны жедім мен тарысына айтып қойайын. Жедім, ошаларды жедім. Бірақ мен пара алып іштеген емесмін, да? Бұлар, мен сізге азыр айтсам, жаңағы 54 адамды ішінен кімлерден ақша алғанын білемін мен. Даже шундай үндімеге барышқан ке, бұраның үйіне бардым, Ахматжановке пара бердім деп жазып бер, біз ошаны қаматабыз деген нәмелерді айтышқан да бұлар. Шундай іштері кірішкен. Мен аның бардығын түсіндім, мен дай бір жол айтып отырмын. Айырла сіз башына шығасыз. İçki masalаңарды отырып алып үшеуің есептеш керек. Бири-бири менен эмеңерди чечик. Бул үчүн карапайым кооперативдин мүчөлөрү страдать этпеш керек. Обязательно. Булардын дагы үй бүлөсү, булардын дагы тагдыры бар ошол жерде. Алып аткан. Үлүшү бар. Мен ошону дагы бир жолдойм. Бул маселе силердин ички маселеңер. Правление жана башкармалыктагы отурган 10 адамсыңарбы, 7 адамсыңарбы, бири-бириңердин айланта бербей маселеңерди отуруп алып чечкиле. Анан ошол күнү шайлоо болгон күнү, анан сиз дагы чыгып ошол жерден айтасыз. Мен ушундай кылган эмес элем. Барып мени ушундай депсиңер деген маселе чечпесеңер ошол күнү шайлоодо айтасыз. Мына жерди эмнеге сатып бергенсиз сарайдын тиги фермент эмен заводдун тегерегин. Ферментациялоо заводу 600 тоннаны дайындайт деген бул чоң ишкана да. Чоң ишкана да. Тамеки кече мейли өндүрүлбөй калыптыр. Себеби баасы түшүп кетти, башка болду. Эмне? Лишь алып чыгып сатып талкалап, талап тонуп жибериш керек. Коюп койсоңор эмнеге болбойт эле? Эмне көчөңөрдү чукуп атабы? Эмне кылып атат? Бул эмне? Бирдене сайып атабы? Эмнеге сатасыңар, эмнеге бөлөсүңөр? Тынч эле коюп койбойсуңарбы? Ушуну сактап калганыңызда тегерегинин бардыгын сатпай башка кылган. Мен сизге рахмат айтат элем. Аке азамат экенсиз. Алтын киши экенсиз. Мен сизди кайра төрагалыкка алып келгенге аракет кылат элем, ар бир мүчөсү менен сүйлөшүп. Ушул кишини коюп койгула деп. Муногу жер туруп калганда жок дегенде биз Кызыл Кыядагы цемент заводу эмеге фермент заводко ташып атабыз бүгүнкү күндө алып барып. Ито ал жерде менчикке кетип калды. Муногуну алып калсак кооперативдик болот эле. Канча деген киши жумуш менен камсыз болот эле, канча салык төлөнөт эле. Канча деген иш жасалат эле дыйкандар үчүн, мына жердеги эл үчүн. Эмнеге сактап калсак болбойт эле ушул жерди? Не муктаж болду ушуну сатып жүрүүгө тегерегинин бар. Муктаж болгону менге чейин раскулаченный болуп ичиндеги бар жагын жок кылып ташышкан экен. Лишний мен бердим. Сиз ошондо мейли ичин сатып салса сыртын сактап кала бербейт белеңиз. Мен мына зданияны алып калыптырмын, мен мына сатып жүрдүм. Ошону айтып атам, ошону эмнеге сатып жүрдүңүз деп атам. Ошону сатпашыңыз керек эле да тегерегинин баардыгы. Лишний алып койгонуңузда болот эле. Заводдун ичиндеги тетиктерди бүт жок кылдыңар да, туурабы? Бүгүн завод жөн эле турат экен да. Здание гана, склад сыяктуу эле турат. Калганын бүт жок кылгансыңар. Значит, биз азыр берде ферментация кыла албайт экенбиз да. Капте, не иште казыр? Круг здание уян аварийный, хамы иште болгон үстүгө. Ашар жолмон болгон да. Калган полный эмеге кеткен. Үстө чакет азыр аварийный. Анан жаңы управлениясы менен айлык силер да кошуласыңар райондук администрация. Толугу менен инвентаризация. Чарбанын кайсы эмелери болгон, мүлктөрү. Бүгүнкү күндө кайсы мүлктөрү калды? Канча гектар жерде турат? Полный архитектура кадастр, полный жардам бересиңер. Документтерди бүт жерин ченедесе ченеп бересиңер, полный алып барып, азыр эми баягыдай сараян көтөрүп чуркап жүрбөйсүңөр. Коесуңар автоматически ченеп. Бүт чыгарасыңар. Полный чыгарып эсептеп, мүлкүн чыгарып канча убакыт керек? Ушул мүлктү эсептеп, полный. Азыр эмне мүлкү бар? Башында канча мүлк болгон, кайсылары сатылды, азыр эмне мүлкү бар? Эсептеп чыгыш үчүн. Азыр эле калды. Ошол азыр эле турат. Баягы склад МТМ башка жойго калды. Ферментация турабы. гараж, склад бар үстүндө. Гараж бар. МТС бол азыр гана техникаларыңар турган, туурабы? Техникалар бар. Ошо бар. Башында бардыңар билесиңер, башында эмне зданиялар болгон. Мына бири-бирин азыр мындай да турмушундай кылат да, Алланын таразасы деген ушунда. Бири-бирине саттырат да мына. Башында жеп ичет чогуу. Бардыгы бирге алып. Жана пенденин эмеси ушундай да, оорубуз ушундай. Башында бардыгы бирге жейт, кийин анан бир жерден кызыкчылык туура келбей калганда бири-бирин сатат, бири-бирин сотко берет. Бүгүнкүдөй абал. Алланын таразасы деген ушу. Алланын таразасына түшпөй минтип өтүп кетем деген пенде катуу жаңылат.
Мына таразасына бүгүн түштүңөр. Эми ыйманыңарды коюп эсептешип алгыла, ал силердин өзүңөрдүн проблемаңар. Ага бизди, районду, тиги эмелерди, карапайым мүчөлөрдү кошуунун кереги жок. Өзүңөр эсептешип алгыла. Бүгүнкү күндөгү эмени канча чарбанын эмне эмелери болгон, мүлктөрү. Аны өзүнчө бир кыласыңар. Бүгүнкү күндө кайсылары калды? Кайсылары сатылды, жок болду. Бүт бардыгын бир барак аш кетсе, 2 барак эме болот. Туурабы? Инвентаризационный материал болот. Ошону жасап туруп, ушул жуманын аягында, жетишесиңерби жума күнгө? Жетиш болобуз, Жок, точно айткыла. Жуманын аягына жума күнгө жетишесиңерби? Же дүйшөмбүгө алып келесиңерби? Дүйшөмбүгө сатылаш болот. Давайте, анда дүйшөмбү күнкүгө, кийинки дүйшөмбү күнкүгө эмени эсептеп алып чыгып, полностью алып келип. Анан жанагы төрөганы шайлайбыз, кайра жетекчисин шайлоо өткөргөндө кооперативдин мүчөлөрүнө карапайым элдин баардыгына ачыгын алып чыгабыз. Мына силердеги болгон мүлк бүгүнкү күндө калганы ушул. Эми мындан ары ушул мүлк менен алды булар өткөзүп, эми ушул мүлк менен иштейт деген эмени элге мындай ачык айталы. Эл только ушуну эле сурап атат бизден, башка эчтеке сураган жок. Айды күндө алып бер деген эч ким жок. Мага оокат жасап бер деген эч ким жок. Эл байкуш өзү менен эле өзү тырмалаңдап карапайым эл оокатын кылып атат. Мүчөлөрүңөрдүн бирөө силерге жалдырап келип отурган жок да, мен балдарым багылбай калды, багып бер деп турабы? Ар ким өзүнүн колунан келген тиги кызматын кылып, бешенесиндегиси менен оокат менен үй бүлөсүн багып атат. Эми ошол элге ачык эле мындай ачык башкарууну бергиле бизге деп атат. Биз дагы көрөлү ачык болуп аткан. Ушунча мүлкүбүз бар, ушунча акчабыз бар. Ошодон мына мынча болду, мынча чыгым болду, айлык акы башка чыгымдарга кетти, үй жумай башкага. Жылдын аягында мына мынча пайда алдык. Ошол пайда ортодо турат. Ошол пайдадан мүчөлөр силерге мына момундайдан бөлдүк бардыгыңарга. Анан ошол пайдалан эми бизди биякты өнүктүрүү, өстүрүү үчүн дагы керек. Ушул сумманы өнүктүрүүгө, өстүрүүгө жумшадык деп эл ошондой эле отчет сурап атат. Болду. Эл башка эчтеке сураган жок силерден. Ушуну ачыктыкты, акыйкаттыкты ортого алып келип коелу. Siz buramızda hazır aytıyoruz, oturup Söylüyoruz. Aytıyoruz, hazır bu turağa sabran yakılağız, turağa sayılayız, onday dep durur. Bizde satılıp ketken mülklerimiz ne bolat andan ki? Biz kayıt alıp bergile de caldıra biliyoruz. Mınağını satıştır mınağını fermentasyon. Bunu kim satkan bolsa bu hem cevabını versin. Gerek bolsa orgunda aldığında. Saraydı kimler sattı? Bizim mülkümüzü satkanda cevabını versin. Biz oşalarımızı kaytarıp bergile. Eğer de mizamsız satılgan bolsa oşaları kaytarıp al bergile de caldıra biliyoruz biz. Hazır emin oşol boyunca mınday Torağa saylaş boyunca hazır problem iş yok hazır. Biz bunu alıp mülkümüzü kaytarıp tükelaydık. Yani keyin torağa saylaydık. Hazır правлениеңар, башкармаларыңар мүчөсү жаңы төрөгаңар шайланбай туруп, мунун эч кимиси эч нерсе деп аныкталмак эмес. Аныкталбайт дагы. Буга жаныбыңар эч убакта момун жаныңарды сатпайт, момун жаныбыңар. Себеби булар да кошулуп жеген. Ахмат жаныбыңарды да сатпайт булар. Себеби убагында мына эмелери тур. Бу киши өзүнүн мурдагы болгон жана сатылып кеткен, кийинки сатылып кеткен маселени көтөрүп чыгып атат. Мындай болду деп. Бу кишинин убагында сатылган нерсени мен кече бул маселеге киришкенден баштап көрүп атам. Аны мен ошондо көрүп атам. Момундай болгон турбайбы депчи. Анан мен бүгүн ортоңорго салып атканым да ошол. Ачык нерсени. Силер дагы билсин, уксун деп атам, бул акыйкаттык каякта экен. Азыр биз жаңы мени шайлап, инвентаризация жасап бүт бардыгын. Силерде азыр мына мүлк калган деп, ошонун бардыгын коебуз ортоңорго. Ошол менен чарба иштейсиңер. Анан чарба жаңы шайланган төрөгөңөр башкаңар биригип туруп, ким сатса ошонун бардыгын бириктирип сотко беребиз. Урматтуу сот, муногу адамдардын үстүнөн кылмышын козуп, жоопкерчиликке тарткыла дагы биздин мүлктөрдү мыйзам жол берсе кайтарып бергиле деген эмени коебуз. Ал анан кийин соттун чечими болот. Эгер азыр андай кылып маселе кылбай турган болсок, бири-бирине мынтип түртүлүп кете берет. Азыр bu nemeler kızıl kitap nemeler boyunca tergov işleri ketip otat. Bakın nemede roğda
Болбосо ошол результаттарын чыгарайлы. Чыгартабыз. Ошон үчүн мен сурап атам. Гос актыны полный алалы. Кимдер алган могу жерден кимдер алган бүгүнкү күндө жашап атат, баарын чыгаралы. Анан ошонун негизинде материал даяр болот. Материал даяр болгондон кийин анан алып чыгабыз. Маселе ошончолук чыйырмалышып баардыгы тиги акчага берилип кеткен болсо, министр кабинетинин төрагасына жеткизели, башкы прокурорго жеткизели, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасына жеткизели, баардыгына жеткизели үнүбүздү. Бала ыйлабаса көкүрөк кайда дейт. Баардыгыбыз чогуу ыйлайлы, айталы. Мына ушундай болуп кеткен экен, ушундай сонун чарбалар, мүмкүнчүлүгү бар ишканалар ушинтип таланып, тонолуп кеткен экен бир 10 чакты кишинин кызыкчылыгы үчүн. Билесизби азыр мына ферментация заводду куруу үчүн, ушуну кайра калыбына келтирип куруу үчүн бүгүн канча миллион акча керек? Мына предельный фабриканы кара сууга курабыз деп атабыз, Кудай буйруса. Министр кабинетинин жардамы менен, президенттин демилгеси менен азыр пахтанын баасын көтөрүш үчүн, дыйкандарга пахтанын баасын көтөрүш үчүн биз предельный фабрика курбасак, жибекти иштете турган фабриканы, пахтанын баасын көтөрө албайт экенбиз. Себеби биз көз каранды болуп атабыз. Даяр волокнону пахтаны иштетүүчү завод иштетип волокно чыгарат, даяр волокнону эле сатып атабыз тигилерге. Эми ошолор каалаган бааны койсо, баа ошодо турат экен да. Биз азыр анализ кылып бардыгы менен сүйлөшүп, мына Бакыт Эргешевичте келип атайын ушул маселе боюнча жыйын өткөрүп, ушул жерде жүрүп кетти бүт кыдырып. Эми предельный фабриканы курганга проект түзүп, стоимость чыгардык. 38 миллион евро. Мынагыны куруш үчүн дагы бир 38 миллион евро акча керек. Мына. Булар 38 миллион еврога саткан жок бул жерди. Мынагыны. 38 миллион еврога кеткен жок мына жерлердин тегерегиндегилер. Бир тик акчага сатты, чөнтөктөрүнө салды, бүттү. Мына мамлекеттин тагдырына балта чапты, талкалап салды. Эгер ушул сактап калганда мен айтып атпайм, жана дагы айттым. Мен рахмат айтат элем. Ошол кишини кайра төрага кылып алып келет элем ушул жерге. Бүт күчүбүздү салсак дагы правленияга карапайым элге түшүндүрүп айтып барып ыйласак да алып келет элем. Коюп бергилет. Себеби ушундай эмгеги үчүн деп. Бүгүн антип айта турган эчтеке жок, эч ким жок антип айтат. Коргой турган да адам болчу. Azır yine kollarım turar, ben kol koyarım, ben de o jalp çoğuluşta benim de şu kendisi azaldı şaylagan değil. Müçöz katarı kol. Müçöz katarı kol. Endi bular, ben bulardı işe aralashgan emasman. Mesela direktör, bu direktör oldu, Monjan direktör oldu, bundan bunu gibi işte. Ben mesela bulardı işe aralashgan, kolum turar. Fakat kimi şaylaylı falanca, kısanç kendisi kirsin diye şaylagan, kendisi kirip kalma. Keyin ma şaylar boyunca biz azı apelasiya berganmiz Bishkekka, Verxovniga. Yangi yildan ketgan. O'shan kunda keladi, sud chessin bir joqqa. Ya bu yoqqa chessin, ya bu yoqqa apelasiya berganmiz. O'shdagi sudimiz 16 nimaga aytib qo'yadi, kendini o'tardi. 16 noyabrga berilgan bizga. Sud bo'libdi. 19 noyabrda sud o'tib ketdi. Biz kelsak 14da o'tib ketdi. Bizga izvisheni chaqirib ham bergan, bularga beribdi, bizga bergan yo'q. 16da kelsa sud o'tib ketdi. Biz yine Bishkekka Verxovniga apelasiya berdik. Ошол апелляцияларды уксаңыз, ошол апелляциялардын баарын токтотосуңар. Жанагыны кайра өзүңөрдүн апелляцияларды өзүңөр жокко чыгарасыңар. Арызды жазасыңар. Жогорку соттогу апелляцияларды жокко чыгарасыңар. Болду. Силер жанагы өзүңөрдүн каалооңар менен мынагы райондук областтык соттун чечиминин негизинде кызматтарыңарды өткөзүп берүү, жаңы шайлоо өткөрүү боюнча чечим кабыл аласыңар. Бүт. Шайлоо туура, итек шайлоо болот. Башкармалык чечим кабыл аласыңар. Болду. Айтып атпайм, силер анан элди убара кылып, артыңардан сүйрөп, жылдап тиги жогорку сот, райондук сот деп жүрө берүүнүн кереги жок. Чарбаңар иштеш керек. Жок. Эгер мен сизге айтып атам дагы жок. Мен эртең чечимиңерди күтөм. Эгерде эртең силердин чечимиңер болуп, ошонун бүт бардыгын жана апелляциялардын бардыгын кайра кайтарып албасаңар, чарбанын жерин толугу менен артка кайтарып алабыз. Толук мүмкүнчүлүк бар, мыйзам жолу менен. Анан ушунча кишиге 1,5 миң кишинин тагдырына жооп бергиле. Үйүңөрдү барып, үйүңөрдөн сүйрөп чыгып сабайт ушулар. Үйүңөрдөн сүйрөп чыгып эсиңерди одурбаса мага келип. Жериңерди алып туруп өткөрөбүз. Жериңер өткөндөн кийин мамлекетке чарбаңардын гроштусуна бири-бириңер сотко берип жүрө бериңер. Мага десе кирпичиңерди бөлүп сатып, тракторуңардын запчасын бөлүп сатып, аппаратурасын өзүңөр, тиги соляркасын өзүңөр, багын өзүңөр бөлүп алгыла бирден экиден.
баары бизге. Эгер силерге баары болсо, өзүңөрдүн жаныңардан жаралган ушу чарба, ушунча жыл өмүрүңөр жумшалган жер силерге баары болсо, бизге андан дагы баары. Биз мамлекеттин кызыкчылыгы мыйзам чегинде өзүбүздүн иш аракетибиз кылып отура беребиз. Биз ошончо элдин тагдыры жөнүндө жолдо калбасын деп силерге сунуш кылып атабыз. Ыйманыңарга келгиле, акылыңарга келгиле дагы өз ара сүйлөшүп, бүт мына соттук процессиңердин баарын токтоткула. Жанагы протоколду жокко чыгаруунун эле эмеси да турабы жогорку сотто каралып атат. Всё, силер чечимиңерди берип, мынакей биз жаңы шайлоого барабыз, ошондой чечим кабыл алдык, правление төрөгө бардыгы десе, булар неге кайрылат сотко? Туурабы? Биз кайрылган жокпуз, булар кассацияны булар берген. Кассацияны силер бердиңер дегенбиз. Низамсызда булар берди биринчи. Силер райондук областтык сот чечимин берип атасыңар. Туура эмес таап койду, туурабы? Ошонуңарды кайра артка кайтарасыңар деп атпайбы. Болду, чечимиңер чыккандан кийин бүттү, сот силердин чечимиңерди карабайт. Себеби сотко кайрылуучу, арыздануучу кайра арыз менен кайрылып атат. Мен эмемди кайра алдым. Мына биякта шайлоо өткөргөн жатабыз, биз толугу менен өткөрүп беребиз, башкармалыкты өзгөртөбүз. Булар yana bir söz, yana Kuday bilen. Hayır, şayla bolsa ham bular katışpaydı özler. Ben garanti. Ötken şaylarını hamısını aytdım. Aytıldı o. Aytılgan. Yok, hazır bile aytıldı. Bizde komanda yapmayız. Yok. Эгерде Дагы жаза барат да. Башка иш жок. Бул кишилер эгер шайлоого катышпаса, булардын укугу. Эч ким кыйнабайт. Булардын окусаңыз, биз аны мына ушул нерсе менен айтып атабыз, мына турат. Мен эмне үчүн жанталашып ар бир жыйынды, ар бир барган жерди видеого тартып атам. Себеби биз пенделер жанагы там айланганча. Там айланганча деген эмеге биз там айланганча эмес, эшиктен кабинеттен чыкканча болуп алдык. Азырчы тамдын айланганына да жетпейбиз. Мындай чыгып эле башка мына улуу сөз уят жок, эшиктен чыгып алып тетрис ийебиз. Кыбыланы карап алып чийип калдык азыр. Башканы тимени койгула. Ошон үчүн мына могу камераларды коюп алып иштеп атканыбыз ошол болуп атат. Эртең эл үстүбүздөн айтпасын. Жаныкулов же Жамалдинов шу жерге кызыгып калган экен, ошол жерден бирөөдөн акча алып алыптыр, мына Ахматжановдон акча алыптыр, же Буажановдон акча алыптыр, экөөнүн кызыкчылыгын ойноп атат деп бирөөлөр сөз кылбасын деп атабыз. Себеби албаган нерсени алды кылып атат азыр заманда. Бербеген нерсени берди кылып атат. Бул күбө. Эртең мен ошо катышкан жок эле, бизге оповещение берилген жок эле, айтылган жок эле, биз кандидатурабыз бар эле, чыгарат элек, чыгара албай калдык десе көрсөтөбүз. Мына далил, мына факт. Катышпайбыз десе, оюн кылабыз десе өздөрү билсин, айтып атпайбы. Ошон үчүн мен жана мүлкүңөрдү тактап, жаңы төрөгаңар, жаңы правленияңар жаңы мүлк менен кетет. Ошонун бардыгын тиркейбиз. Мына бул жагы сатылып кеткен, бул жагы сатылып кеткен. Мунун учурунда сатылган. Жаңы төрөган мунугу менен иштейт. Болду. Эртең жазбаган жерине жазсын, билген жерине барып арыздансын. Жазам деген иш. Мыйзам турат. Ошону айтып атабыз. Чечим ушундай. Эгерде жок, биз ушинтип кете беребиз, соттошо беребиз, башка десеңер чарбаңардын жериңерди алабыз, бүт бар. Анан соттошо бергиле бар бири-бириңерди. Сотко берип, соттотуп, мага айтса атышкыла бири-бириңерди. Эгер ошончолук ортоңордо тим эле бир адам өлтүрүү, бир эме келиш албаган бир кастыгыңар болсо, укмуш бир адамдын ортосунда бир чечилбей турган өйгөй болсо, анда өзүңөрчө чечишип алдыңар баары. Mesela bulardan hiç de akülkemiz, karınlaşıyoruz. Bir ayında. Ne oldu da anam ne aytıyorsun? Bulardan çatak emam yok. Men bana çatak. Prosto bilmem. Bu jönele. Men bulardan jönele. Açken canım yok. Jönele sayasat aki. Bu başka iş kıladı. Jönele sayasat. Jönele bir kızıkçılık, bolbogon ele bir kızıkçılık. Ошон үчүн бир айыл кырылышып атасыңар, туугандар кырылышып атасыңар. Мен ошону айтып атам. Келгиле, ыйманга келгиле. Колду жаканы мынагы кармап Кудайга шүгүр кагылайын, Кудай ушунча берген ырыскыңа шүгүрмү? Ушинтип жашап атам, тирүүмүн эң негизгиси. Жатып калган жокмун төшөктө, ден соолугум бар. Ырыскыны берип атасың, азбы көппү, уулдарым, кыздарым багылып атат, өзүм жүрөм аман эсен. Ошонуңа шүгүр кагылайын, Кудай. Мен бир ыйманга келейин деп туруп келгиле. Мен ушуну айтып атам, ортоңорго салганым ушул. Келишкиле, мындан ары деле бири-бириңер менен согушуп жазыша берген эч нерсе чыкпайт. Чогуу жепсиңер, чогуу ичипсиңер, чогуу жок кылыпсыңар. Мейли алып, ар кимдин өзүң абийириңердин алдында Алланын таразасына барганда өзүңөр жооп бересиңер. Бүгүн ар кимдин актанасы отуруп алып, азыр сөз берсем, мен андай эмес, мен мындай эмес деп бул киши чыгат. Мойдун жаныңар келсе, адагы бирдекен ойлоп чыгат, мынча тон кагаз көтөрүп, мен андай эмес болчумун, менден мурдагы сатып бериптир дейт. Ушинтип да мисал.
мейли деп атабыз. Анын бардыгы өттү кетти. Анын өзүңөрдүн абийириңердин алдында өзүңөр териштирип алдык. Анан бир ынтымакка келгиле деп атабыз. Чарба керек болсо, чарбаны өнүктүрөбүз десек, ушунча элдин тагдырын көчөгө таштабайбыз десек, ошого баралы. Силерге мен жаман сунуш айткан жок. Жок, андай эмес, биз өзүбүз билгендей соттошуп ушинтип жүрө бергенибиз жакшы десеңер, бизге соттошуп, ызычуу кылып, биякта өнүктүрбөгөн, өстүрбөгөн чарбанын кереги жок. 126 гектар жер деген бүгүн сукат жер, бул энеңердин оюну эмес мындай. Бул адам тагдыры ал жерде. 126 гектар жер. Сукат жер 50 соту жер сурап ала албай жүрүшөт азыр. Анда биз берелик дагы ошондой мамлекеттин эсебинен өткөзөлү. Чарбаны айтып атпайм, кирпиштеп мага десе бөлүп ал. Анан барып соттошо бергиле бири-бирине. Мен ушуну эле айтып атам. Элди карапайым элди азапка салбагыла. Чечим ушундай мына. Эртең мен сиздерден жообун күтөм. Ушул нерсени. Айыл өкмөт. Отурасыңар дагы сүйлөшүп район чечимин. Эмени объявленияны бересиңер, мыйзам түрүндө кандай болсо 15 күн ичинде кандай эме болот, процедуралар болот, ошону өткөзүп, шайлоого дайындайбыз. 15 күндүн ичинде шайлоону өткөрөбүз. Ага чейин дүйшөмбү күнү мен силерден жанагы тизменин бардыгын күтөм. Ар бирин инвентаризацияны, анан гос акты кимдерге берилген, бүгүнкү күндө кимдер эмени сурап атат. Жерди мыйзамдаштырып бергиле деп. Ошол гос актылардын баарын чогултуп, анан биз шайлоо болгон күнү элге ачыгын айтышыбыз керек. Мына урматтуу эл, мындай болгон экен. Мыногулар убагында күнөөлүү болгон, ушинтип иштешкен. Эми аны өзүңөрчө туугандарыңарча сүйлөшүп чечишип алдыла дейбиз. Бул жагына өтөлү. Деп туруп жаңы шайлоону өткөрөбүз. Анан жанагы жок болгон, мынагы кетип калган жерлер боюнча анан кийин соттук процедураны кийин анан баардыгыбыз баштайбыз. Жанагы сиз айтып аткан маселе. Аныктап, тактап алалы бүгүн. Анан аягына чыгаралы. Сүйлөштүкпү? Рахмат. Ошончо сиз айткан мынау күзөк чарбасы мурда прибыльный хозяйство болгон да. Бүгүн эле болуш керек. Азыр ошону айтып атам да, буну сактап калыш керек. Эрде элдин тагдыры турат. Элдин тагдыры турат.